Машгучlar кандайсыздар? Жашооңуздар кандай отат? Бүгүнкү түз эфирге кош келипсиз. Ошол убакта бир акысыз тренинг болот. Анткени мен бул жерде акылуу сатылган тренингдеги эмелерде бөлүшөм. Кандайсыздар? Баарыңыздар жакшысыздарбы? Бүгүн өзгөчө түз эфирдин максаты Кытайлар боюнча болот. Кытайлардын сатуу стратегиялары, деги эле кытайлар кантип сатат. Ошол маанилүү, анткени билесиздер, дүйнөнүн баары азыр мындай айтканда базарларды кармаган, бүт Амазонду, азыр уже Wildberriesке кирип атат, Кыргызстандын бүт эле ошол саткандар кимдер болуп атат? Саткандар ошо кытайлар болуп атат. Биз дагы кытайлардан үйрөнүп атабыз, дүйнө кытайлардан үйрөнүп атат. Анткени кытайлардын сатуу стратегиясы өтө күчтүү. Ошо боюнча сөз болот. Андан сырткары сиздерде да суроолор болсо бериңиздер. Ошол убакта мен дагы жакында бизнес автордук бизнеске баштап атам. Ал жерде стратегиялык сатуу боюнча, анан сабаттуулук боюнча, бизнес, инвестиция боюнча сөз болот. Ушул тренинг бир айдын ичинде бүтөт, 10 сабактын ичинде болот. Анан акчам жетпейт, андай дегендерге да отдельно бөлүштүрүп, ошондой өзүнүн баалары бар. Атак бул тренингге ким келет? Тренингге ошол жашоосун өстүргүсү келгендер, мындай жашоону билгиси келгендер, бир аз мындай живой болгусу келгендер. Баягы биздин орский вариант менен бир аз шустрый болгусу келгендер, ошол жашоосун баягы ыйлап эле отуруп алгандар, анан баягындай нааразы болуп эле кымбат саттың, элдин акчасын жедиң деп каяктагы өзүнүн баягы жалкоолугуну бирөөгө арнагандар болсо, бул тренингге келсе бир пайда таба албайт. Ал үчүн мындай кызыккандар, мындай күчтүү болом дегендер, өзүнү баягындай өзүн тың алып жүрөм дегендер үчүн сөзсүз жакшы бир инсайттар болот бул тренингде. Анын жөн эле мындай жашоосунан нааразы болуп эле, бирөөгө нааразы болуп эле, өзүң элдер акча таап атат, мен каяктан таап атам, элдер жеп атат, мындай бедный мышлениеде болгондорго балким туура келбеши мүмкүн. Эгер сиздер кимде ким мындай жашоосунда серьезно алам дегендер, определенный бир илим үйрөнүп алып аны колдоном дегендер, ошол адамдарга ылайык сонун бир автордук бизнес болот, ошол катталуу болот, бүгүндөн ачылат. Ошол эми караңыздар, бүгүнкү темабыз ошо кытайлардын сатуу стратегиялары боюнча айтып берейин бир аз. Мен Кытай досум биякта азыр отурат. Бүгүн да бир заводко барып келдик эле, баягы мебель чыгарган. Азыр биз Германиядан бир клиентибиз келип атат, ошого гостиницасынын мебелдерин эме кылыш керек эле. Барып келип уже чарчап буктап калып, мен дагы кече аз эме кылдым эле, азыр эле туруп, өзүмө келип, анан сиздер менен түз эфирге чыгып атам. Эми караңыздар, Кытайдагы бизнес бул дүйнөгөдөгү бизнестен башкача. Кытайлардын бизнесин көргөн адам мындай айтканда башкача ойлонот да. Мен анткени мындай кичинекей өзүмдүн баягындай болгон тажрыйбама, болгон окуяларга карата мынтип акырындан айтып бере берейин, сиздерге жалпак тилде түшүнүктүү болсун. Ошо сыяктуу айтып берейин. Анткени сиздер да бизнеске кирсеңиздер, деги эле дүйнөдөн бир мындай мисал алайын. Ал даже кытайлардын саткан стратегиясын не только өзүңүздөр колдоносуздар, балки башка жашооңуздарга колдонсоңуздар болот. Анан могул жерде берекелүү шопингди сурап калды. Берекелүү шопингди азырынча времени токтоттук, анткени биздин каргода проблема чыкты. Карго жетишпей кыйналдык. Ошого азыр бир жакшыраак башка бир карго табарыбыз менен ачабыз. Ошого каргонун айынан токтоттук, анткени каргону как раз бүгүн темада карго дагы болот да. Ошо каргону жакшы коюп алгандан кийин анан берекелүү шопинг уланат. Берекелүү шопинг жабылган жок, азыр дагы инфраструктура куруп атабыз. Ал жабылбайт деле. Жабайын десем да жабылбайт, анткени элдер каалоосу, Кытайдын алуусу күчтүү, каалоолор көп, прямой алгыңыз келгендер бар, цена арзан болсун дегенде, ошо барыңыздар, ошону ишке ашырабыз. Азырынча ошо времени мен айтпай калдым, бирөө сурап калды, ошо берекелүү шопинг времени токтоп турат. Ада иш уланууда, жашоо уланууда, бизнес уланууда. Бизнесте өйдө төмөндөр болот, өйдөлөр болгондо эмне кылыш керек, төмөндөр болгондо эмне кылыш керек, ошол жөнүндө айтып берем. Мисалы биз крупный акча тапкан убактар болду, вообще банкрот болгон убактар болду. Анан кантип даже кээ бирде акча келбесе кантип выживать этиш керек, кайсы эмелер колдонуш керек, ошолор болду. Мындай айтканда, бизнеске кирем дегенде ар түрдүү окуялар болот. Бизнес баягы жумушка окшош эмес да, баягы айлыкты алып жашап жүрө бересиң, айлыгың да бүтпөйт, бирок байыбайсың да дегенде, ошо сыяктуу.
Эми караңыздар, бул жерде суроолор көп болуп кетет. Калсаңыздар аягында суроо бериңиздер. Атак азырынча мен силерге убада бергендей, пост кылгандай, силерде Кытайлардын сатуу стратегиясы боюнча бир аз айтып берейин. Анткени мен өзүм Кытайда жашайм, менин партнерим Кытай, биз кытайлар менен канча азыр эле ошол жака барып келдик фабрикага. Өтө чоң фабрика экен, 5 жылдыздуу гостиницаларга мебель чыгарган фабрика. Ошол нерсени жөнүндө деги эле Кытай мындай башкача да, мисалы айткандачы, аябай гигант, аябай мындай инновационный, акыркы технология, конкуренция аябай высокий. Ошого кытайларда эме кылат. Мен биринчи өзүм окуямдан баштайын, анан общий темалар жөнүндө айтып берем. Мен Кытайга келгенде, мен англисче сабак берет элем Москвадачы, анан бир приложение чыгаргам. Англисче грамматиканы үйрөнүш үчүн. Аябай мындай жакшы, тез продукция да, мындай приложение жасап туруп, анан грамматиканы тез үйрөнүп аласың. Баягы чактарды, анан мындай структурирован да өтө күчтүү нерсе болчу. Анан бир башка ошол убактагы Кытай, канча жыл мурда, 10 жыл мурда Кытай досу, дагы бир досум бар эле, ал айтат да. Мен приложение чыгардым, App Store'га койдум, сатып атам. Анан түшүп атат. Мисалы, канчадан сатып элем? $3 ушундай. Акча түшүп атат. Ошондо Кытай досум бирөө мынтип айткан да. Максат сен приложение чыгарсың дейт. Эгер бул приложениең жакшы болсо дейт, эртең сразу копия кылып сен калып кетесиң дейт да. Ошого эмне кыласың дегенде, Кытайларда дейт, мындай дейт. Мисалы, бир приложение чыгардың, ал чыгаргандан кийин 5 обновлениясын кошуп чыгарасың дейт, мынтипчи. Анан неге андай кошуп чыгарам десем, сен чыгаргандан кийин дейт, приложениени сайтка, баягы приложениени App Store'га чыгаргандан кийин элдер эгер жакшы, аябай жакшы болуп кетсе, анда аябай копия кылышат дейт. Копия кылгандан кийин сеники уже сатылып калат, алар копия кылат да, анан эмне кылат, сен аны түшүрүп салат дейт. Ошондо эмне кылыш керек десем, бир приложение чыгардың, аркасына 5 обновление чыгардың, элдер копия кыла баштады, сразу экинчини чыгардың, уже обновленияны. Алар буну копия кылчен сразу 3-үн чыгардың, анан сразу 4-үнчү, 5-инчини арка тик чыгарганыңда тигилер аркада калып кеткендан кийин болбойт экен деп таштап койт дейт. Сен ошондой конкурентоспособный болушуң керек дейт. Эми караңыздар, мен силерге айтам, бүт Wildberries иштеген крупный бизнесмендер биякта болсо, дүйнөнүн немесин айтып берейин силерге. Кытай бизнесмендери, Кытайдын соодасы бул аябай, кандай десем, бешеный деген сөз бар, мындай. Таказа кирет баяктагыларчы. Сиздер мындай конкуренцияны балким көрөлөк болсоңуздар, кийин дөрдө туруп конкуренция бар экен, мындай экен десеңиздер, Кытайда конкуренция көрөлөксүздөр. Wildberries'те мындай экен десеңиз, Кытайда конкуренцияны көрөлөксүздөр. Amazon'да сатамын десеңиздер, Кытайда конкуренцияны көрөлөк экенсиздер. Анткени бияктагы конкуренция өтө башкача конкуренция. Ошого ким мировой рынокто соода кылам десе, анда Кытайдын конкуренциясын үйрөнүш керек. Ошого выживать этиш үчүн. Жана айттым мен мындай бешеный. Мисалы айталы, ошол убакта Didi деген чыккан ба, Яндекс Такси Кытайдагы 2015-жылы. Анан бул чыккандан кийин баарына, ал убакта Uber деген бар да, американский компания бар да. Анан эмне болду? Uber бар, анан эми бар. Didi дачы деп коет, ошо китайский Яндекс Такси дегенчи. Анан каяка чыксаң сразу 100 сом берет да. Мындай рекламаны ушундай бешеный кылат, ушундай чачыратат. Сен ойлоп каласың, бүт көзүңдү ачып карасаң, бияк карасаң баардык жак реклама да. Лифтке кирсең жанагы Didi ачып турат, анан телефонду ачсаң телевизор карасаң бүт жакта чыгарат, ошо Яндекс Такси деген китайский чыгарып уже баардык ошондой болуп калат. Андан кийин эмне болот? Рынокто аябай алат, ушу 3 ай, 4 ай, 5 ай ушу бүт жака берет. Телефонду кагазды көтөрсөң астында ошонун рекламасы. Мындагысы мындай ушунчалык көп реклама бергенде уже сен бүт жакта ушундай болуп калыптыр деп ойлоп каласың да. Ошол баягы Douyin деген TikTok биринчи чыкканда Кытайда чыккан, ал китайский эме да, приложение. Кийин TikTok деп чыгарды, кытайчасы Douyin дегенчи. Алда чыккан эсимде бар да. Мындай YouTube'ду карасаң деле реклама ошо TikTok'та мындай Douyin деп коет. Анан тиякты карасаң, лифтке түшсөң, магазинге кирсең, бүт жак реклама болор, анан кийин башташат. Ошол нерсе Кытайлардын сатуу стратегиясында өтө күчтүү. Не экен? Рекламага ушунча катуу кирет. Бул жерде пропал деген көп нерсе кылышат да. Аябай бешеный реклама кирет. Аябай көп акча көрөт ошол нерсегечи.
ошондон кирип алат. Мисалы, Luckin Coffee деген бар, Starbucks деген кафенин конкуренциясы. Азыр мисалы Кытайда ал Starbucks'ты өтүп кеткен. Ал да ошондой. Кофелер аябай арзан. Биринчи мындай бере берет, сен Starbucks'ка келсең 30 юан, 35 юанга, мындай ачканда $5 бир кофе алсаң, тигил жерде $1. $1 да аз. Анан жанына бир печенье кошуп берет, анан круассаны бар. Ушундай катуу киришет кытайларчы. Азыр TikTok'tu көрүп атасыздар. Жана мында алсаңыздар кытайлар сатып атат. Баарыбыз ошо кытайлардын TikTok'торунан үйрөнүп атабыз, туурабы? Доюңдегилерден. Көрдүңөр, булар сатуу стратегиялары өтө күчтүү. Ошого эгер мисалы Кытайдагылар менен конкуренция болом десеңер, же ушул китайский методдорду колдонсоңор, любой эмедечи аябай күчтүү болсоңор, анткени азыр булар ушунчалык күчтүү эмеси бар, сатуу стратегиясы. Анан билесиздер, Кытайлар баштан эле арзан деген нерсе менен кирген, мировой рынокко, made in China. Баарыбыз билебиз, арзан. Бул арзан деген бузулуп калат анда эмес. Действительно, ценалар арзан. Рабочий сила мурда арзан болчу да, ошондой арзан эме бар. Эми любой жерге киргенде Кытайлар эң көп бул цена менен киришет. Арзан цена менен. Анан арзан деген менен да эмес. Арзан деген мындай. Караңыздар. Арзан да болбошу мүмкүн. Мындай ачканда арзан эмес, баягы прибыль да таппашы мүмкүн. Бирок дая. Неге? Анткени киргенден кийин конкуренттер жыгытыш үчүн тура берет, арзан цена менен. Ошого айтам да, мен азыр клиенттериме айтам, определенный секреттериме айтып коеюн сиздерге, стратегияларымды. Мисалы, мен Россиядагы клиенттерге, Кыргызстандын клиенттерге, Европада мындай товарный бизнестеги клиенттерге айтам. Сиз азыр ошол жерде сатып атасыз, мисалы Россияда. Короче, конкуренцияны бул жакка келип баштаңыз. Товарды бияктан, заводдун сырьёсунан. Бул өтө күчтүү стратегиялар да. Мен сизге айтып аткан стратегиялар, буну өзү жашаган нерсе. Мисалы, Германияга товар сатып атабыз. Анан товар сатып атсак, мындай болду. Арзан дей берди. Анан биз завод менен сүйлөсөк, арзан, аягында заводдун эсине айтты. Дейт, мен мына ушунчага алам, ушунчун жасайм, ушуга сатам, мен ошол жактан ушунча кошпосом, мен жумушчуларга бере албайм, өзүмө бир тиын түшпөй калат анда. Мен андай кыла албайм, ачык айтып берди. Завод мындай ачканда аягында ыйлады дегендей. Ке, мына дейт, мыякта алам, мына эме депчи. А бул жерде нема бул боюнча дейт. Тема китайский стратегия продаж китайцев. Муассаса Кытайлар кантип сатады? Өзбекстандан бир эмебиз бар экен. В общем, анан завод ыйлады бизгечи. Мына дейт да, короче, мунага алам, стратегия ушунча жумушка коротом, мана ушундай ушунча сатам деген сыяктуучу. Ошентип айткандан кийин бизде көрдүк да, ушунча мындай пайдасы уже пашты калбай калыптыр. Анан неге кантип да арзан дей берди деди. Бирок биздин Германия клиент арзан дей берди. Бир түрк болчу. Анан биз эмне кылдык дегенде, биз дегенде мына Кытай досум экөөбүз. Анан дагы заводко айттык. Сен, короче, ушу сырьёну каяктан аласың дедик. Анан бияктан алам деди. Өзү эми ачык иштеп атабыз да, уже алдагы уже эме биз аяктан акча чыгарышыбыз керек. Анткени клиент арзан сурап атат, завод уже бере албай атат, бизде прибыль жок, заводда прибыль жок, бирок цена түшүп келбейт. Наркы сатып алып турган уже түрк, Германияда түрк. Алдагы Турциянын Кайсери деген шайына келиптир, Германия көчүп барган экен. Турциянын Кайсери деген баягындай шустрыйлар болот да, баягы шимкентскийлер, орскийлер болот го, баягындай бизде ценаны жакшы билет, арзандата берет, содалаша берет дегендейчи. Ошондой жерден келген. Аны мында бирдемке сатыш мындай айтканда өлүмдө пашты, ошо арзан деп. Анан ладно, бирок буякта Кытай, мен дагы айттым, мен дагы тиги клиент болбойт экен деп жаппайм дедим. Давай решать этелим. Арзан болсо арзан экен. Давай кеттик деп туруп, досум экөөбүз анан баягыны решать эте баштадык. Караңыздар. Эме клиент Германиядан түрк, бияк Кытай, завод менен сүйлөшүп атабыз, ортодо биз барбыз да. Бирок завод уже ачык айтты. Мындай, бул уже дальше жок, дальше түшүрө албайм, анткени мен ценам ушунча, мен кантип пайда табам дейт. Клиент болсо түшүрө деп атат. Өзүнүн бир ценасын берип койгон. Биз ошо ценаны эме кылабыз дедик. Мен просто өзүмдүн опытым жашайм дедим, Кытайда кантип адамдар иштейт экен, кантип китайцтер монтип далбит этип туруп, ценаны чыгарып, короче, ишти кылат экен. Бул өтө күчтүү нерсе. Анан мен ошондой нерсе менен жүрөм азыр бияктачы. Биякта ошо эмени чыгарыш керек дегендечи. Эми караңыздар, ошондо эмне кылдык дегенде, досум айтты да, жанагы заводко, сен сырьёну кайсы компаниядан аласың деди.
Ал айтты, мен ушу компанияда алам, ушунчага, ушуну жасайм, анан ушунчага сатам. Bundan ылдый болсо мен ал жерде вообще акча таппай калам, анда эмне кылам деп. Анан макул дедик дагы, тиги заводдун эмесин алдык. Эле сырье кайсы компания алат, тигини алат экен. Кандай сырьені колдонот? Мына сырьені колдонот экен. Анан биз Кытайдын ичинде жанакы заводко жардам берип атабыз. Кантип жардам берип атабыз? Ушундай сырьені башка компанияларда сатабы деп. Ал билбейт экен, бирөөнү алып эле сатып жүрөт экен. Анан сырье саткан компания издеп туруп, наркы арзан сырье таптык. Арзан сырье тап, кара дедик, сен бияктан арзаныраак аласың. Ошону алсаң, бияктан маржа чыгат, биздин маржа чыгат. Ошону кылсаң болобу десек, болот деди. Тиги сырьесуну поставщикти алмаштырды ал, башка жерден сырье алды. Ошол эле товар арзаныраак таптык да биз башка жактан, башка сырье саткан компаниялардан. Анан бул заводко берди, бул завод жасады, аны чыгардык. Биз жанагы түрктүн, Германияда түрктүн ценасына кармадык. Ошону кылдык, алдыга вообще ылдыга, рыноктон андай цена жок даже. Анан окей дедик. Анан ал жактан чыгардык да, аягында биз буну жасап бердик дагы, өзүбүздүн прибыльди каяктан чыгардык. Именно башка биз сырье саткан мына заводдун поставщигин өзгөртүп саттык. Ошо сыяктуу. Ошого бул жерде Кытайларда бир нерсе сатаарда сатуу стратегиясы биринчиден мындай, любой ценага товар бар. Биринчи Кытайлар түшүнүшүнөн кийин любой ценага товар бар. Ал мындай, бизден да кече бир Кара Суудан бир эме бар, клиентибиз келгенде. Анан аларга ошо биздин команда менен барып фабрикага барып сурап атабыз. Анан цена мындай түшүнүшүңүз керек да, арзан кымбат. Бул мындай ичине киргенде, бул нерсенин ичинечи. Hi Hamza, how are you? Ичине киргенде бул мисалы могул жери мынтип тиктиңби? Анан моякты килелеп жабыштырдыңбы? Же чоңураак тиктиңби? Же майда тиктиңби? Ошонун ар биринин ценасы болот. Мындай, ошого баа кошулат же чыгарып берсең баа алынат. Ошон үчүн Кытайда некачественный дегендер, Кыргызстанда аяк бияктан келген некачественный дегендер, алар айтат, мен 1 эле сом бар, 10 сомго албайм, 1 сомго алам десе, анда 1 сомдук тигип берет. Бул жерде эч кандай Кытайлардын эмеси жок. Кытайга эгер калсаң 10 сомдук десең, 10 сомдук тигип берет. Проблема жок. Ошого бул жерде Кытайдагы сатуу стратегиянын биринчи эмеси айттым мен силерге. Не дедим? Бул деген мисалы рекламаны аябай күчтүү кылат. Рекламаны күчтүү кылганда өзү сатуу реклама деген нерсе да, билесиздерби? Сатуу реклама. Даже европейский же американский компанияларда бул компания чоң болуп кирет дегени бул сатууга мындай рекламага канча бюджет чыгарды. Мына бул рекламага ушунча бюджет десе, аябай көп чыгарса уже болду. Бул компания учат деген мындай эме кирет деген сөз да. Ошон үчүн сиздер мисалы сатуу дегенде реклама, эми жалгызсыздар, туурабы? Жалгыз болсоңуздар, мисалы же кичинекей эле адамсыздар, значит баары бир деле рекламаны ойлоңуздар. Бул эми таргет, маркет бул бир жагынан, анан сиздер канча биринчи подарка бере аласыздар адамдарга, чтоб сиздердин товарыңызды билиш үчүн. Аяка бересиз, бияка бересиз, блогерлерге бересиз, тияка бересиз. Мында биринчиден баягын таратып таанытышыңыз керек. Эгер таанып алса адам, жеп көрүлсө, кийип көрүлсө, эме кылып алса, акчаны бер анан берем десеңиздер уже бүттү, ал эме кылат. Любой нерсеңиз, азыр бир жумушчусуздар, туурабы? Мен СММ, мага келишет. Мен СММ мен ушакта окуганмын, продюсермин дейт. Макул продюсер, эмне кылсам? Мен продажаңызды ушунча чыгарып берем дейт. Мына жаш эле кыздар, мында эми эле окуп бүтүрүп алган. Анан кандай кылсам, анан 50 иштейбиз дейт. Анан мен айтам, рахмат деп коем да. Мен эми ушундай канчалаган эме бар, канчалаган компания иштейт, мисалы, анан жаңылар келип алып туруп эле, мисалы, ушуга иштеп, мени бересиңер деп. Бундай кандай сен, мисалы, СММ болсоң, бир иштеп көрөйүн, мисалы, мындай өзүңдүн товарың көрсөт, бир результат көрсөт. Анан болбой калыптыр деп чыгып кетип калсаң, түшүнүңүздөр баягындай, сиздер баягындай мындай сатуу стратегиясын, өзүңүздүн товарыңызды же жөндөмүңүздөрдү мындай не иш кыласыздар. Анан баягындай бердимчи болуп, мен мынчага иштедим, айлыгым көтөр эмес, сиздер колуңузда болгон нерсе мындай көрсөтүңүздөр да, ошо сыяктуу. Мисалы, ошо айтып атам, китайский стратегия ушундай. Полностью берет. Жедирет, ичирет, көргөзөт, эме кылат, анан кийин баягы жагы уже все стоящий дегенден кийин анан сата баштайт да. Ошон үчүн китайский стратегияда биринчи түшүнүңүздөр реклама. Реклама деген сөз тияка бересиз, бияка бересиз. Андан сырткары өзүңүздүн рекламаңыз кылыңыз да, реклама деген сөз какой-то бир нерсени бесплатно бир эме кылыңыз, мисалычы. Гуанчжоудо сүзбөйт. Ооба, Гуанчжоудомун, Life of Marat. Анан мындайча айтканда, жөнөкөй, эми сиздер азыр биякта аудиториябыз кандай, мисалы, жөнөкөй
үзүлүп атат дейт. Туурабы, туура эмеспи? Айтып коюңуздар. Жакшы эле көрүнүп атабы же үзүлүп атабы? Мына дальше кеттик. Не дедик? Стратегия боюнча биринчиден аябай чоң реклама кыласыз. Анткени Кытайда реклама аябай күчтүү. Реклама ушунчалык чоң кылат, бюджет ушунчалык көп кылат. Ошол бюджет ушунчалык чоң болгондо сиздер аябай көп адам тааныйт. Азыр Li-Ning мисалы, Li-Ning деген марка Adidas, Nike окшогон канча жылдын маркасы эмес. Li-Ning кече эле чыккан. Бирок Кыргызстанда эмне болуп атат азыр Li-Ning? Популярный болуп атат. Бияктан Li-Ning издеп жүргөндөр бар. Кстати, Li-Ning сатып алам дегендерге да биз бияктан эме кылып беребиз. Мындай чоңураак, крупныйраак клиент болсо. Ошо сыяктуу кече эле чыккан. Анан кандай кылышты булар? Li-Ningди Кыргызстанда билесиздер, ушунчалык реклама кылат, бүт жака реклама кылат, Кытайда эме кылат. Ошентип эмне болду? Li-Ning Adidas-Madidas'нын арасына кирип алды. Бияка барсаңыздар, ошо Adidas'тардын арасында, Nike'дардын арасында эме болуп турат. Катып жатат дейт. Катып аткандар балким өзүңүздөрдөн болсо керек, же баарында катып атабы? Окей, ким жаңы кирсе кош келипсиздер. Бул жерде Кытайлардын сатуу стратегиясы боюнча сөз болуп атат. Эгер кимде ким бизнесмен болом, бизнес кылам же китайский стратегияларды же сатуу эмелер үйрөнөмсем, ал жерде самолетту басып туруп группаларга жибериңиз, аларда келип көрүп өзүнүн эмесини билип алсын, өзгө да пайдалуу нерсе алып алсын. Анткени бул акысыз марафон, акысыз эме болуп атат. Анан мына мен деле акысыз берем, мисалгачы реклама Кытайлардын үйрөнгөнмүн да. Бизде жакында эме болот. Мындай түз эфирде бир аз үйрөнүп, мындай жакшы экен, мындай экен болушу мүмкүн. Бул деле жаман нерсе эмес. Бирок буну атайын факультет катары отуруп алып жазып, ар жума жолукканда 10 сабактын ичинде жакшы үйрөнөм десеңиздер, мен автордук илим дегендерди баштатканмын. Баарыңыздардын кабарыңыздар болсо керек, болбосо стористен, посттан карап алыңыздар. Ошол автордук илим дегенде, автордук илим менин илимим боюнча, анан ошол менин үйрөнгөн, сырттан алган, именно жашоого тиешелүү, именно напрямую колдоно турган илим да, мындай билим. Ошону альтернатив, бул мектепте, университетте окутушпайт. Ошого ошол нерсени үйрөнгүздөр келсе, автордук илим бизнес деген бар. Ошого жакында 10-унда баштап атам, апрелде. Ким эгер ушундай нерсе Кытай боюнча стратегия, акча үнөмдөө, Кытайлар кантип акча эме кылат, топтойт. Могул жерде Кытайлардын топтогон акчасын көрсөңүздөр, мындай уборщица деле почти үйгө жыйнап койгон акчалар бар да. Булар кантип топтойт? Ойлосоңуздар, булардын топтогону укмуш да. Ошо жөнүндө айтып берем, көп нерсе айтып берем ошол эмелердечи. Ошого автордук илим бизнеске жазылабыз десеңиздер, кымбат эле эмес. Азыр мени жазсаңыздар номер сразу эме кылат. Менеджерлер байланышат. Анткени ошол жерде сиздер мындай жашооңузда апыл нерсе үйрөнүп аласыздар. Анан жөн интернет карап, анан мага өзүң эмнеге жеттиң, мага ким үйрөттү, булар өзү билбей, мындай сиз өзүңүз жашооңуз өзүңүз караңыз да. Барып көчөгө чыгып ыйлап, сиз үйгө келип ким сурап атат, мисалычы, андай нерсе жок. Жашооңузду калтасыз, пенсионерсизби, школьниксизби, студентсизби, жалгыз бой энесизби, же полноценный үй бүлөңүз бар. Мындай бир нерсе үйрөнүңүз да, мисалы бир нерсе үйрөнүңүз дагы. Особенно мен айта турган нерсе Кытайдагы нерсе, мен айта турган нерсе балким сиздер көчөдө укпаган нерселер, мисалычы. Анан канча коучтар бар, балким алардан укпадыңыздар. Анткени мен 2001-жылдан бери чет өлкөдө жашадым. Мен Германияда жашадым, Америкада жашадым, Россияда жашадым, Турцияда жашадым, азыр Кытайда жашайм. 12 жылдан бери Кытайда жашайм да. Ошого мен айта турган нерсе, мен билбейм, Кыргызстандын ичинде жашаган бирөө бирдемке айтса да териске айтышы мүмкүн. Болсо Америкага барган жок, болсо Германияга барган жок, же мындай Россияда жашаган жок, мен иштегенде болуп. Анан макул Россияда жашап атат, бирок мен иштегенде болуп, баягы Лукойл, Газпромдорго сабак бербесе керек. Анан ошол убакта Кытайда жашап атам, мисалычы. Албетте сатуу стратегиясы бар, Тегиле любой нерсе сатуу. Мен сиздерге аз сатып атам азырчы. Мындай жөн эле өзүңдүн айтып аткан нерсемни эле түшүндүрүп кетейин сиздерге. Жөн эле сатуу стратегиясы, ошол эле түз эфирден үйрөнсөңүз болот. Мына мен айттым, мисалы, бул жерде акысыз сабак өттүм. Определенный ключевой нерсени мен сиздерге ачык айтып атам. Мисалы, бул жерде сактап, сен акчага берем деп, мына ачык айтам. Бирок мындай нерсе бар да. Бул жөнү угуп койдуңуз, ушундай экен. Бул жерде сиз мындай стратегичный үйрөнгөн жоксуз да. Жөнү угуп койдуңуз, мындай экен деп. Кана мынаны уктум, бүттү. Эми кандай кылыш керек? Дальшеси, большеси бар да булардын. Буларды отуруп алып, ошол жерде сабакта өтө мындай детальный түшүнөсүздөр, анан суроолор бересиздер, мындай кыласыздар, аны кылып көрөсүздөр, эртеси күнү келип айтасыздар, мындай. Көрдүңүзбү, бир нерсени үйрөнгөндө да өзүнүн стратегиясы бар. Ошол сыяктуу сатуунун деле стратегиясы бар. Мен сатуунун стратегиясын айттым. Биринчиден эмне дедим? Биринчиден рекламага бешеный конкретный акча коротот.
Ал деген сөз, сіз дағы рекламаңызға ақша құрдыңыз. Мен қантып реклама ақша құрдым? Мына сіздерге түз эфирде ақысыз нәрсе үйреттім, мындай түшүндүрүп атам. Менин айткан нерселер стоящий или не стоящий. Мен алдап саткым келбейт, бир. Бирок буну сиздер мени билбесеңиздер, таанып алсаңыздар, ошентип көрөсүздөр да, мына мен максат Муктар, мен бирөөнү алдагым келбейт. Неге алдайын? Динде жок бул нерсе. Алдасаң сага жукпайт, ичиң ооруйт. Ошого биз ыраазычылык алабыз баарынан. Анткени товарды конкретный качественный бердим, ушуга ыраазысызбы, берген акчаңызга ыраазымын дейт. Бүт тренингдерде баарынан заранее сүйлөшөбүз, заранее бүткөндөн кийин заранее ыраазысыздар, ыраазы деп кетебиз. Анан мындай оюн бузуучулар болот. Ал окубайт деле, мисалчы, жөн акчаны каратып, болбоду, мындай акчаны бер баягындай, как будто өзүнүн акчасындай кылып баягы товар берип койгондой, мындай нерселер да. Мисалы мынаны саттым дейли. Саттым, бул алды, текшерип алды, жакты деди. Анан үйгө алып барды, мындай карады, жакпай калды. Акчам деле бакчам бер, мынаңды алды, баягы ыйлагандар болот го. Андайлар эми баягындай этичный покупательдер эмес да. Сен өзүң алдың, эме кылдың, анан мынтип ыйлаган, анан сен элдин акчасын жеп атасың десең, ал жерде бир түшүнүк жок адам экен да. Мисалы үчүн товарды алдың, бир окуя болгон, алып туруп, акчаны берди, макул акчасын берсек, товарды берейин, бербей эле коеюнбу дейт. Товарды эмнеге бербейсиң? Сен акчаңды бердик го, товарын кайра бер дегендейчи. Ошон үчүн элдин арасында дагы билгендер бар, билбегендер бар. Жакшылар бар, бузуклары бар, мисалчы. Анан ошондо бузукларды угуп алып эле мындай десеңиздер болбойт. Байкуш өткөндө эмеден эме жөнөткөн аябай өзүнүн эме постуна чыгарыптыр. Медер ауто эле, баягы мен карап чыктым постуну, мындай карасам өзүнүн жашоосун айтып берди, рисковать этти мындай дегендичи. Анан өткөндө машина боюнча Кыргызстанда элдин акчасын жедиң деп болуп кетпайбы? Ал жерде бир аз түшүнүксүздөр болду. Биринчиден, анын элдин акчасын эч ким жеген жок. Элдин акчасы жел деген мындай. Биз элдер налог төлөп өкмөткө берсек налогду тура, ошол налогдун айынан алар айлык алып туруп ишти аткарат. Мисалчы, анан ошол айлыгын албай, ошол жерде коррупция болуп кетсе, анан алып алса, ошол элдин акчасын алган болот. Бул жерде бизнес. Сен кааласаң аласың, кааласаң албайсың. Ошол сыяктуу. Сиз ошол мындай өсүп жетилиңиздер да, баягындай дүйнөгө чыкканда бизнесмендер мировой стандарттарды, түшүнүктөрдү, мировой закондор бар, укук коргоо нерселери бар, мисалчы. Ошолор тем более динде этика бар, мисалчы. Сен товарды бердиң, анан мында алды, уже көрсөтүп бердиң, анан келип алып туруп, акчамды бер, андай жакшы нерсе эмес. Биринчи жакшы түшүнүп алса, аларды мурда үйрөнүңүздөр. Ошол сыяктуу. Мен дагы бирөөнү алдагым келбейт, эме кылгым келбейт, Кудай ушу достаточно жетет. Мындай сөз бар. Караңыздар, диндеги сөз мындай. Адал чөйрөсү кенен, адал чөйрөсү аябай кенен. Ошон үчүн кайф кылсаң болот. Ал деген сөз мындай, өзүңө жаккан нерселер адал чөйрөсүндө кылсаң болот. Бизнесте да адал чөйрөсү бар. Адал чөйрөсү менен аябай байсаң болот. Сөзсүз бир коррупция кылып, сөзсүз бирөөнү алдап баян керек жок. Анан мен досум аябай күчтүү сөз бар да. Максат дейт, биз эч кимди алдабайбыз дейт. Ошого спокойно жатабыз дейт, уктайбыз дейт да. Биз эч ким мындай пешенебиз ак бирөөнү алдаган эмеспиз дейт да. Берки алдагандар, эме кылгандар, алар уктай албайт, аябай ден соолугунан кыйналат дейт. Анткени уктаса да алдап койгон да, ичинде бар, анан качан алып кетет экен, эмне кылып кетет экен, тигиндей кылып экен, мындай уктай албайт. Ошол сыяктуучу. Ошол сыяктуу ошол нерсе болот. Ошого баарыңыздарга, эгер автордук бизнес, акча сабаттуулугу, ошо кайсы темалар, подтемалар болот, эмне жөнүндө өтөм дегенде номер калтырыңыздар азыр. Сиздерге менеджерлер биякта күтүп отурат. Сиздер калтыргандан кийин сразу WhatsApp-ыңызга информациялык толук маалымат берет. Ошо мен менеджерлериме бүт суроолорду төгүп салсаңыз болот. Мындай эмне кылат, мындай кылат, акчаны эмне кылат деп, ушундай эмне нааразычылыгыңыз болсо баарын айта бериңиз, проблема жок. Менеджерлер аябай мындай сиздерге сонун кылып жардам берет, сонун кылып түшүндүрүп берет. Ошол. Дальше кеттик, Кытайлардын стратегия болсо. Эмне дедик биринчи? Аябай реклама жакшы. Эгер сиз индивидуальный болсоңуз, мен коучмун, же мен бир доктормун, же бир SMMмин, мен өзүмдүн рекламам болушум керек. Кандай? Биринчиден жакшы тартып туруп, ага жакшы нерселер беришим керек. Мына ушундай кылам, мындай кылам, азыр мынаңыз акылсыз эле кылып берем. Проблема жок, мен заодно эме кылам, эме депчи. Менеджерлер номер калтырсаңыздар, мен мояка пин кылып коеюн, номериңиздерди. Өзүңүздөрдү мындай кылып, өзүңүздөр рекламаңызга мындай, өзүңүздөрдүн жөндөмүңүздөр эмне болсо мынтип ортого берип коюңуздар, аркадан көрсүн, эмне билесиздер. Анан мен мындай кылам, тигиндей кылам, ушунча акча бер. Бул уже сиздерди эч ким албайт, сатып албайт. Аны койчу мындай деп, жаш экенсиң, мындай экенсиң, тигиндей экенсиң, түшүндүңүздөрбү? Жаш болсоңуздар, тажрыйбаңыздар жок болсо, эми болсо биринчи кылып көрсөтүңүздөр, адам көрсүн. Бир бекер бирөөгө иштеп көрүңүздөр, кылып баягы видеосун тартып көрүңүздөр, мисалчы. Кепилдер бар, мен видеону тартам, мен ушунчадан алам, болсо болбойт дейт. Ал дагы туура, макул, проблема жок. Анда мен да эме кылам, мен итеги эле профессиональный адамдар бар бияктачы, ошол сыяктуу.
Assalamu алейкум Мақсат Мұхтар. Алейкум салам. Ошого айта турганым, сизде реклама деген сөз өзүңүздөрдү жакшы таанытыңыздар. Өзүңүздөрдүн жөндөмүңүздөрдү мындайча айтканда көрсөтүңүздөр. Мындайча айтканда бериңиздер биринчи. Мен Маргулан Каричтен насатчылыкка качканымда мен дагы андан үйрөнгөнмүн. Ошо сыяктуу. Ошондо үйрөнгөндө мындай деп айтканда, короче, жашта же любой эле бирөө келгенде биринчи дейт баардык нерсесин берип салсын дейт. Анан бир-бирден алсын дейт. Не деген сөз десе, мен мисалы мына Мақсат Мұхтаров, мен кандаймын, мен коучмун, Кытайдан товар жибере алам, Кытайга бирок Гуанчжоого бир тааныш келсе тосуп алам, анан дагы мындай кылам деп полностью не кыларын потенциалын полностью айтсам, ал менен иштеп алса, бул жагында Мақсатка барким жардам берип турат деп чалып айтам десе, аны кыла берем. Тигини кыла берем. Уже эмне болду? Ал мага ишенип уже эме кандан кийин ал эмне дейт? Анда ушун менен иштешейин деп туруп, уже алдабайт экен. Эмне экен? Ценалар туура экен. Эгер цена проблема болсо договориться этсе болот экен, жок деп жаап койбойт экен. Көрдүңүзбү? Ошондой жөндөмдөрүн билгенден кийин мени өзүнүн планына коет. Караңыздар, мени өзүнүн планына коет. Же мындай нерсе. Сиздер мисалы ошентип иштегениңизде бүт муну кылам деп бүт нерсе кыла турган, жаккан нерсени кыла алган нерсеңизди айтып койсоңуз, ошолор кылсаңыздар, анда бул да кылат экен, значит мен бул бизнесиме муна керек деп мени өзүнө ошоне коет. Мисалы, азыр бир эме бар, завод курам деп атат, Меккагачы, Арабистанга бир таныш бизнесмен бар. Мақсат ошо көчпөйсүнбү, ошо завод сен иштетпейсиңби дейт. Ал киши менен көптөн бери таанышпыз, бирок иштеше элекпиз, бирок ал мага эмнеге предлагать этти? Значит, мага ишенген үчүн ошо жака мен ошо Мақсатты койсом, завод иштеди, ошо жакта эме кылса дейт. Мен да ойлонуп көрөйүн дедим, мен Кытайда жашайм азыр, биякын товар жиберем деп. Ошого ошондой. Мындай чыкканда, сиздерди бирөө тааныш үчүн сиздер рекламаңыз кылыңыздар. Бир. Кытайлардын сатуу стратегия ошондой. Эми караңыздар, Кытайлардын кийингиси эмне? Арзан. Арзан деген сөз некачествен деген эмес. Көп решение кыла алат. Мисалы, немистер бир эме кылат, качествен болду, башка жок деп коет, бүттү. Немистер качествен кармашы мындай кылат. Помидорлор өтпөй калса, аз кечерсе мен бир суу алып алайынчы, азыр өзүм карап. Yes. Okay. Немистер жөнүндө айтып өттүм эле, немистер мына качествону коргош үчүн, мисалы, помидор сатып атат, немистер да помидор сатып атат. Аларда аграрный иси бар. Помидор сатып атканда айталы, мисалы, 40% өтпөй калды. 40%ни айталы, 40 тонна дейли. Булар арзанаак кылып сатып беребиз дебейт дагы эмне кылат? Бүт баарын төгүп салат. Анткени качествону түшүрүбүз. Бул немецкий методика. Кытайлар эмне кылат? Кытайлар бирөө арзанга сурайт, бирөө кымбатка сурайт, мындай сурайт, бүт баарына ошого жараша ойлонушат. Буну кантип ценасын түшүрөбүз? Мэринин мындай тип койсок, же мына могул жерге там азыр эме болуп атпайбы, мисалы, спортивный алатат, ал жерде шнурок бар го, белини байлаган. О шнуроктун ал жерге жана тигилиш керекпи, же темир болуш керекпи, темир болсо качество болуш керекпи, же башкача ошолорду чыгарат да ценаны эме кылат. Ошого оптимизациялайт. Ошого Кытайда бул жерде ценага аябай маани берет. Анткени өздөрү конкуренция. Мисалы, биз машина чыгарып атканда, баягы электрокарлар, лишаңдар, анда-мындай мода болуп кетпедиби? Ар түрдүү цена. Биринчи $2000 коюп сатып аттык, биз саттык, башкалар сатты. Андан кийин бирөө 1000ге түштү, анан 500ге түштү. Азыр өзүнүн ценасыга сатсак дагы Кытайлар ичинде өздөрү менен өздөрү конкуренция болуп, андан да өзүнүн ценасы эмес, андан да түшүрүп салды. Неге түшүрүп салды? Анткени налог алат да. Мисалы, сатса, чет өлкөгө сатса налог берет. Мисалы, 10% берсе, 10% налогунда жарымын, 5%-ни ценадан түшүрүп дагы сата баштайт. Азыр аны карасаң, ал полностью налогда түшүрүп сатат, аны менен эч ким конкуренция болбойт да уже. Анан неге андай кылат? Алар какой-то бир акча алып кириш үчүнбү, же бирдемке кылышын, алардын да өзүнүн бир жолу бар экен. Ошентип ценаны ошондо түшүрөт, аябай бири-бири менен түшүрүп салат да. Ошон үчүн Кытайларда бизнес кылгандарда мындай эң ценага аябай маани берет да. Главный цена дейт. Анан айтат клиент, муну кылса болобу, бунун үстүнө бирдем койсо болот, бирдемке чыгарса болот, ар бир нерсе болот. Үстүнө акча кошо бересиң. Анан биз заводко айтсак, буну кошсун, бунун ценасы мындай, бир киши иштесе, үстүнө мындай кылса, бир киши иштеген үчүн ага ушунча бересиң, ошондой болсо ценасы ушунча көтөрүлдү деп бүт нерсени кылдырсаң болот. Любой качество бар Кытайда, от и до. Анан эмне кылат? Ошол качестволор полностью бар.
эң начарынан эң жакшысына чейин качество бар, ошондо өзүнүн ценасы бар. Сиздер да Кытайдагы стратегия кылам десеңиз, Китай стратегия болсо, бүт нерсени кыла алам дейсиздер. Барасыздар, мындай ана мындайраак болсо, мындай решение бар экен, болобу болбойбу. Чынында мага анысынын кереги жок, мага главный ушу болсо болду дейт. Не болду? Машинанын мындай бир кнопкасы жок, уже цена түштү. Могул жерде кармагычы жок эле, бир досум бар эле, Volkswagen бар эле. Машинасы могул жердин астыга туруп, могул кармайын десең эле жок да могул жери. Ошону жок болгон үчүн цена кылды. Түшүнүктүү болду. Ошон үчүн сиздер дагы китайский стратегия үйрөнсөңүздөр, решение бересиздер, решение чыгарасыздар. Бунун решениясы баягы китайский арзан, арзан эмес. Акчаңа жараша, оски бар менен пулуңа жараша ошончо нерсе да. Түрктөр айткандай, не кадар экмек, не кадар көфтө, о кадар, не кадар экмек, о кадар көфтө дейби эле. Ошондой, в общем, короче, сен канчалык нан болсо, ошончалык котлет берем дегендей. Дальше кеттик. Караңыздар, түшүндүргөн деген нерсе Кытайлардын стратегиясы, бул мировой опыттары, мировой. Дүйнөнүн баарыгы товар саткан үчүн ар бир адамдардын культурасын, менталитеттерин билет. Ошо сыяктуу. Муслим сайт дейт, максат агай сону түшүнүп өткөнүңүз рахмат. Кубанычтамын. Ар кимдин культурасын, ар кимдин сүйлөшкөн эмени билет, алардын опыту ошол жакта көп. Ошон үчүн Кытайлар дүйнөдө ар жерде бар. Ар жерде ошон үчүн аябай опытны, ар жердеги опытын алып келип Кытайга колдонот. Биз деле айтпайбызбы, мисалы Кытай, Кыргызстанда бизге ошондой. Москвада суши барда иштегендер эмне кылат? Келип Кыргызстанга суши ачат. Америкада баягында трак иштеткендер Кыргызстанда диспетчерлик эме кылат. Түшүндүңүзбү? Мындай бир жактардан үйрөнүп келип ошону кыласыздар да. Анткени үйрөнүп алдыңыздар да. Строительде иштегендер башка өлкөлөрдө, Россияда, Москвада келип строительство ачат, же ремонт кылат үйлөрдү. Анысынан Кытайлар ар жерде жашаган, дүйнөнүн ар жака барган үчүн, ар өлкөсүнө барган үчүн баар жоктон опыт топтоп келген. Ошон үчүн Кытайдын опыттары күчтүүрөөк. Анчалык опыттуу, мисалы бир американецтерде да болушу мүмкүн, алар да дүйнөнүн ар жагына кирип алышкан. Ошо сыяктуу. Бизде дагы мисалы эгер сиздер китайский стратегияны колдонсоңуздар, биринчи мындай бешеный деген сөздү алыңыздар, мындай баягындай реклама болсо, рекламаны чачыш керек да, бүттү. Бирдемке бирөө конкурент болсо, ошо конкурентти өлтүргүчө чейин кыла берет, анан эмне кылат, даже акча таппасын, анан баары эме болуп калгандан кийин өзү калып калат. Буну Америкада Walmart кылат. Walmart деген магазин билесиздерби? Америкада Walmart деген чоң баягы гипермаркет бар да. Бизде баягы эме сыяктуу. Кайсы эле Фрунзе бар эле, азыр Азия эмне калды. Ошо мындай чоң гигантский гипермаркетте, анан любой шаарга барат да, Walmart ачат. Ачкандан кийин аябай арзан стратегия кылат. Арзан стратегия кылса, жандар кичинекей магазин эмелер уже выгодный болуп калып, эмне болот, уже эме кылат. Барса Walmart'тан арзан. Сиздер азыр Pink'ден алып атам деп атпайсызбы? Ушул сыяктуу эле аяктан алат дагы эмне кылат, анан уже баягы магазиндер банкрот болуп кеткенден кийин анан эч ким жок, магазин уже баары банкрот болду. Анан эмне кылат, анан эмесинин ценасын көтөрүп алат. Ошо сыяктуу. Дүйнө ушинтип иштеп атат. Дүйнө ошондой кылат. Ошого сиздер дагы бул нерсени билип алсаңыздар болот, определенный стратегиялар үйрөнүп алсаңыздар болот Кытайдан. Ошо. Реклама дедим, анан цена дедим, арзан. Анан арзан болгон менен Кытайлар аябай эмеге, массага иштегиси келет. Бир штук, эки штук эмес, давай оптимал дейт. Көп ал дейт. Ошо көп алганга заинтересован. Сиздер дагы эми бир чоңураак акча табам десеңиздер, анда масштабка чыкканды үйрөнөсүздөр. Масштабка дегенде эми аз биякта көрүп атканда биз эми Wildberries'те дүйнөдө жок, масштаб деген сөз мындай. Сиз бирөөгө мисалы иштеп атасызбы? Эмне кыласыз? Бирөөнүн SMM кыласыз. Айтасыз, мен сделка менен иштейм. Айлык алып отурбайбы, мен сделка менен сизге ушу керек көрдүм, сизде бир айда ушунча работа бар экен. Мен бул работаны жумушка келбей эле кылып коем. Келсем дагы, келбесем дагы ушу работаны берейин. Анан бирок сиз мага бир айлык эмес, азыраак төлөңүз. Мисалы, жарымын төлөңүз. Анан айтып, ушунча работага жарым бере бериңиз. Бирок мен ишке келбейм дейсиз. Макул деп занятсында бирок ишин кылып коесум, болду. Сиз андан жарым акча алдыңызбы? Бирок убактыңыз өзүңүзгө калды, аны тез кылып койдуңуз да бүттү. Анан эмне кыласыз? Башка бир клиент аласыз. Ал дагы сделка менен. Бирөөгө барасыз, сен мындай кылам, ошентип эмне кылып 5-6 клиентке өзүңүз жалгыз иштеп атасыз. Караңыз, 5 клиентке иштесеңиз, ал жерден мисалы жана айлыгыңыздан жарым алыңыз, мисалы 40 000 сом алсаңыздар, 40 000 сом алсаңыздар, жарым бер, бирок жумушка келбейм, ишиңди бүтүрөм десеңиз, макул десе, анда 20 000 аласыздар дагы, аяка барып эле ишиңизди бүтүрүп атасыз. Бирок ошо убактыңыз менен дагы 4 кишиге коштуңуз. Мындай айтканда дагы 4 клиентиңиз болду, ошондо иштейсиз. Уже 4 клиентке арзан баада иштеп атсаңыз, анда сиз 5 клиентке 20 000ден иштесеңиз 100 000 айлык аласыз. А так сиз 40 000 алып аткансыз. Түшүнүктүү болду? Значит, эмне кыласыз? Сделка, значит, масштабка чыгасыз. Масштабка чыгат деген ошондой нерсе. Кийинкиси,
Қытайлар электрондық коммерцияны активді қолданады. Электроникасы күніге мындай. Мен де Taobao'дан аяқбақтан аз жаңа үйге көштіктер. Бірдемге жетішпейді, аны алам, бұны жетішпейді, мұны алам, текшерем, чалам, жазам, размерін айтам. Мындай шықында электрондық активні қолданады. Ошол жерде, значит, Taobao, WeChat, JD.com дегендер бар. Онлайн сату каналдары бар. Мысалы, ошолордун бардығыны не қылады, дүйнөлүк рынокко чыгат. Азыр ошо эмени Amazon канчасына кытайлар алып калды. Даже ал жерде кытайлар албаса да башка бирөө сатса да товар китайский. Чүнкү болду Amazonду кытайлар өздөрү көрөт. Канча процент жүрөчү. Алар да ошол жерде конкуренция болуп кетти. Бир элге жакшы жагы бул жерде арзан болот. Мындай качественный мындай арзан болот. Элге жакшы арзандан алат да. А так баягы болот, баягы Россияда мурда болчу, эмеде мындай бирөө сатып эле скидка да кылбайт, өзүнчө вообще крутой деп монтип отура берет да. Оңой эле кылынан турган нерсе. Кытайлар ошо мына ChatGPT'ни чыгарган киши канча миллиарддарды колдонду. Мында DeepSeek деген китайский версия бар, китайский ChatGPT, мында кытайлар чыгарган, алар вообще миллиондорго, миллиард эмес, миллиондорго чыгарып койду. Анан көрдү, значит мындай акча болот экен деп. Көрүңүздөр, мындай чыкканда бир нерсени оптимизация кылганга кытайлар аябай күчтүү, анткени эл көп биякта. Бир Кытайлардын азыр преимуществосу мындай болуп атат да, мисалы, өкмөт коммунистский партия мындай, коммунизм партия менен иштейт, бирок капитализм иштейт да, экөөнү кошуп койгон. Акчаны өкмөт контроль кылат, эме кылат, мисалы, определенный контроль кылат, бирок определенный бизнестер эмеле элге берип салган да, элдер дарса бизнестер кылып салат. Ошого сиздер дагы эмне кыласыздар, электрондук эмени көрөсүздөр, азыр чыгып атпайбызбы? Түзөфүгө чык, мынтип саат келечек, TikTok'ta келечек, Instagram'da онлайн саат деп бир жигит жүрөт го, мисалычы. Азыр кытайлар алдагы бүтүп калды. Кытайлар астында кетти. Баягы TikTok'ка чыгып мынтип саткандар уже биякта уже азайып атат, булар башка стратегияларга өттү. Уже башталды ужечи. Ал именно конкретный мен жөн эме кылдым кытайлардын уккан үчүн. Эми аны жакшы түшүнгөндө буюрса бир күн сиздерге түшүндүрүп берем. Ал уже мурдагыдай бай TikTok'ка чыгып мынтип сүйлөп саткан эмес. Булар уже буну өтүп кетип атат. А бизде эми башталды, даже баштар элек биздечи. Ошон үчүн биз дайыма артта келебиз. Бирок жакшы жагы. Эгер сиздер кыргыздар мындай резко улавливать этсеңиздер, биякта канча кыргыздар иштейт. Бир Кытайга ачык болсоңуздар, Кытайда стратегиялар тез копия кылып эме кылсаңыздар, колдонсоңуздар, анда биз дагы аз киши болсок дагы, 7 миллион болсок дагы биз сатуудан, бул сатуу эме деген бул илим да, мындай илимди үйрөнсөңүздөр үйрөнүп кетесиз. А илимди үйрөнбөсөңүздөр, анда эмне кыласыздар? Анда обновление болгон жок, жаңы приложение түшүргөн жоксуздар, жаңы түшүнүктөрдү түшүнгөн жоксуздар. Мурда Советский Союзда мындай эле деп жүрсөңүздөр, кантип өзгөрүү болосуздар? Значит, жаңылыкка ачык болуңуздар. Жаңылыкка ачык болду деп мен определенный бир техникалар айтам, аны үйрөнүңүз. Кымбат экен деп отура берсеңиздер, анда эмне кылалы? Башка эме жок. Бир нерсени үйрөнүшкө. Үйрөнүү деген мындай деген сөз да. Караңыздар, мурда билген нерсеңизге жаңы нерсени тутташтырсаңыздар, үйрөнүү деген сөз. Мен сиздерге жакшы неге жалпак тилде сүйлөп, неге жакшы түшүнүшүңүздөр мүмкүн, анткени сиздердин түшүнгөн тема нерсени сүйлөп, анан жаңы нерсени байлап. Жаңы нерсе китайский стратегия, сиздердин түшүнгөнүздөр азыр кылып атканыңыздар. Мен деле кыргызмын, мен деле ошол жакта өскөнмүн, чоңойгонмун, ушундай эмелерим бар, ичимде ойлорум, эмелерим сиздердикине окшош. Бирок адам өзгөрсө болот. Чубак ажырамат айткандай, мен ушундаймын деп жүрө бербейли. Сен таш эмессиң, суу эмессиң, таш өзгөрбөйт, суу өзгөрбөйт, сен адамсың, адам өзгөрөт деп атат да. Сиздер адамсыздар, өзгөрөсүздөр. Сиздер бактуу болосуздар, бай болосуздар, ийгиликтүү болосуздар. Койчу ушундай болмок беле деп өзүн өзгөртпөгөндү Кудай да өзгөртпөйт. Анткени Кудайдын сөзү бар, өзгөргөндү өзгөртөм дейт. Не деген сөз? Өзгөргөндү өзгөртөм. Бирөө ниет кылды, чечим чыгарып, бир нерсе үйрөнөм, бир нерсени кылайын, движение кылайын, бир нерсени аткарайын, бир жака барайын, тренингге катышайын, же Кытайга барып таарып көрөйүн, бул эмне деп атат, эмне деп сүйлөп атат, бирок кулак берейин. Тошун айтты, мындай болуп атат, үйрөнгөнүм бир аз колдонуп көрөйүн. Вот ошондо изменение болот, ошондо бир өзгөрүү болот да. Атак болбосо баягы койчуман таягы болсо ошондой болот. Эми ал адам деле өзүн тандабаса, баягы койчуман таягы деп жалкоолоп жата берсин, аны эч ким эме кылбайт. Кудай тийишпейт агачы, түшүнүңүздөр? Кудай тийишпесе бизге барып эмне тур мындай кыл, тигиндей кыл деген эмне кереги бар? Анткени ал өзү каалап айтат. Адам өзү каалабаса болбойт. Мен көп кишини аябай баягы үйрөткүм келди, чоңойткум келди, партнер кылдым, ар нерсе кылып көрдүм да. Бир адам өзгөрүп келсе, ал өзгөрбөйт экен. Анан эмне кылдым? Мен просто таасир берем. Ал ошо таасирленип өзгөрсө өзгөрдү, өзгөрбөсө мен аны дагы эмне кылып атасың деп барбайм. Ошон үчүн мындай сөздү айтып коеюн силерге. Мага бул сөздөрдү айтылган, баштап коучинг кылып атканда мындай.
Sen özüң неге жеттиң эле, баштап жетип ал, анан келип мага сүйлө дейт. Мындай грубый айткан сөз да, мисалы, эми антип эле айтпаса керек, баягы бирок грубый айткан. Мынтип айтты. Эгер сиздерде ошондой мышление болсо, результатын айтып берейин силерге, мындай. Сен өзүң неге жеттиң эле, өзүң билесиңби, неге жеттиң? Баштап жетип ал, анан келип айт дейт. Эми ойлоңуздар, баштап жетип ал. Окей, мен монтип жетет экенмин, миллиардер болдум, мировой бизнестер кылдым, мировой оякта жүрөм, мисалы. Анан келип баягы шалапай бала же кыз же эже же байке болсо, шалапай үйдө вообще өзүнү карабайт, эме кылбайт, бирөөгө нааразы болот, жашоосунан нааразы, жалкоо, эчтеке кылбай бир аракет кылып кеп, байке келдим, ушундай өзүм жеттим, миллиардер болдум мирде, дүйнөдө мировой коучмун, келиңиз эми сизге бирденке үйрөтөйүн деп айтамбы? Ким айтат буну? Эч ким андай кылбайт. Үйүңүздөргө эч ким келбейт, колуңуздардан эч ким жетелебейт. Мындай нерсе жок. Бирок келип сиздер мындай, сиздер жетелейин десе дагы, тууган пуңгандар, жакындарыңыз баягы мага ошону аябай ичи ачышы баягы эме кылганда десе дагы, бары өзүң неге жеттиң десе, ал не кылсын ана? Андай нерсе болбойт. Ошон үчүн үйүңүздөргө келип, сиздин колуңуздан кармап, эч ким жетелебейт. Хоть сиз интернетте эркектер мындай экен да, тигилер мындай жамандасаңыз, деп мынтип, мындай бирөөлөр жамандап койсо да, өзүңүз спокойно болуп каласыз. Неге бирөөлөр жамандап койдуңуз, алдыга түшүрүп койдуңуз, анан чувствоңуз спокойно. Бирок сиз 1 грамм өзгөргөн жоксуз, еще хуже болдуңуз. Анткени спокойно болуп калдыңыз, ситуацияңыз аябай жаман эле, бир нерсеге решет этип чыкпай атасыз. Неге чыкпай атасыз? Неге чыкпоо? Сурап көрүңүз да. Неге мындай бирден кылыңыз, туруңуз. Анан ыйлап отура бербеңиз мындай, эркектер ушундай, жолдошу мындай кылбайт. Нааразы бул жаш бала өспөй калган. Ичинде адам жаш бала өспөй калган, хотя 35-тесиз, 40-тасыз, дагы эле бирөөгө нааразы, дагы эле бирөөнү жамандап, дагы эле бир нерсе. Анда өнүгүп кетесизби? Өнүгүп кеткендер айтыңыз, ким дүйнөдө нааразы болуп өнүгүп атат? Любой киши караңыздар. Стив Джобс, любой кишини караңыздар. Нааразы болуп үйдө отурган ким нааразы болсо, ал дүйнөдө мировой эмес. Ал мындай бай эмес, ал өнүккөн эмес, ал ийгиликтүү эмес. Любой нерсени караңыздар. Нааразы болгон адам өнүкпөйт. Кудай өнүктүрбөйт. Неге? Кудай берди, ошону алып кет деди, эмне болду? Ал алып кетпей дагы нааразы болуп турат. Эгер нааразы болсо, бир аз мындай чыкканда бир нерсеге жашоосуна ыраазы болсо, эми аны күнөөлөп да тиги кылды буй. Жок, Кудай берди да, ал тигини да сизге берген Кудай, аны да берген сизге берген Кудай. Сиз кимге нааразы болуп атасыз? Кудайга нааразы болуп атасыз. Ал киши жөнүндө причем здесь, мындайчы. Түшүнүктүү болду? Ал болбосо башкасы, ал дагы нааразы болорсуз. Ал нааразычылык сиздин ичиңизде. Баарыңыздарга айтам, мына китайский стратегия деп атабыз, именно сатуу боюнча, именно бир движение, именно кыймыл боюнча, мисалы. Кытайда мындай жөн нерсе жатпайт да, мындай. Бүт нерсе иштетилет да. Ушунчалык таң калыштуу нерсе, мисалы мына бул жерде здание бузулса, темир келген, темирин терип кетет, шыпырган шыпырып кетет. Мындай ошол жерде жыгылган зданиядан пластмассасы, темири, айнеги, дагы бирдемкеси эчтеке калбайт. Баарын чачып кетишет. Чачып таптаза болуп калат. Баары акча болот. Баягы пенопласт аны ташыйт, пластмасса ташыйт, темирин ташыйт. Мынтип кумурскалар болот го, баягы иштеп аткан. Ошондой нерсе да. Сиздер да ошону мындай жакшы түшүнүшүңүз керек да. Ошол сыяктуу могул жерде агай жалпак жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп мени ачып коюпсуз дейт. Рахмат сизге. Ошондой айтор мындай да, эмнеге деген эмне айтам силерге түшүндүрөм. Сиздин мээңиздерге, подсознанияңыздарга жалпак тил менен ошол нерсени ойго түшүн айтып атам. Мындай үйүңүздөргө эч ким келбейт. Мындай жатсаңыздар жата бересиздер. 10 жыл жатасыздар, 20 жыл жатасыздар, айырмасы жок. Анан 20 жылдан кийин түшүнгөнүңүздө ошол 20 жылдан кийин баштайсыздар азыркы баштай турган нерсеңиздерди. Анткени неге? Анткени биринчиден мындай билбешиңиздер мүмкүн да. Мындай определенный өнүгүүнү билбешиңиздер мүмкүн. Билбесеңиздер дагы бирөөгө нааразы болуп наалыбаңыздар. Биринчиден. Экинчиден билбесеңиздер мындай уят эмес. Дагы бир айтам, бир адам бир нерсени билбесе уят эмес. Бул этикада ушундай. Билбейм уят. Жаш бала эчтеке билбейт. Уятпы? Уят эмес. Жок. Үйрөнбөсөңүздөр уят. Караңыздар, үйрөнбөсөңүздөр уят. Дагы бир айтам, билбесеңиз уят эмес, бирок үйрөнбөсөңүз уят. Караңыздар. Жыртык кийимиңиз, акчаңыз жок, кедейсиз, уят эмес. Анткени акчаңыз жок. Бирок кир болсо уят. Неге дегенде суу бекер дүйнөдө. Арка чыгып жууп алыңыз. Неге кирсиз? Неге кир кийим кийесиз? Бул уят нерсе. Кир уят, жыртык уят эмес. Анткени акчасы жок. Түшүнүктүү? Кир уят, жыртык уят эмес. Анткени акчасы жок. Бирок акчасы жок, бул жууа албайт, бул душка түшө албайт деген бул жөнүнө причина, бул уят нерсе. Билбесеңиздер уят эмес. Билбейт экен мындай.
Бирок үйрөнбөсөңүздөр уят. Менин азыр автордук илимде окугандар 73 жашындагы Каныш эже бар. 73 жашында караңыздар, азыр не болду? 73 жашындагы автордук илим синьорго кирди, анан насаатчылыкка кирди. Азыр насаатчылыкка киргенде группада наса автор эксперт насаатчылыкка баштадым го. Көрбөй калгандар эми стористер көрсөңүздөр болот. Биз насаатчылыкка буюрса 20 киши менен баштадык. Анан ушунчалык баягында жаштар бар. Германияда окуган бир кыз бар, Америкада бирөө бар, бир айым бар, дагы башка өлкөдө бар, Кыргызстанда бар, жаштар бар, ошо эже да бар. Өткөндө эме түз эфирге муну жазып коюптур, эме группагачы. Мен кыздарым жаздырып койду эле, эмне кылам, 73 жаштамын деп. Ушинтип эмнеге деп аттым эле, азыр сиздерди угуп вообще мындай восхищениеде отурам деди. Мен видеого тартпам деди, бирок азыр деп биз баягы эмеде насаатчылыкта эме өттүк да, биринчи өзүнө өнүктүрүп тазалоо, үйдө кир кийимдерди, эмелерди, баягы канча жылдан бери турган нерселерди, ошолорду тазалоо. Ушинтип анан аябай тазаладым дейт. Скөлдө үйүмдө бул бар экен, аны бирөөгө бердим дейт. Досторум айтса мага түшүнүп калды. Мындай айтканда 73 жаштагы апа үйрөнүп, жашоосуна колдонуп, мындай бактылуу болуп атат. Бул өтө сонун нерсе. Эгер сиз азыр 35, 40, 50, 60 болсоңуз, 73 жаштагы апабыз ушундай кылып атса, просто 20 жаштагы өзүң неге жеттиң эле деп сен эмнени үйрөтө элеңсең уят. Мындай бир нерсени үйрөнө. Москвада бир мырзабыз бар, молодец мырза, аябай активный мырза. Ал дагы насаатчылыкта, ал любой кишиден үйрөнөм дейт. Жамандан үйрөнөм, жакшыдан үйрөнөм, ал аябай үйрөтөт. Еще группасы бар. Бир сөз деген бир мындай аябай активный жигит да. Ал дагы биздин эмеде насаатчылыкта ушунчалык эмеде. Ошон үчүн айтор мындай нерсе. Айтор мындай нерсе. Кытайлар жөнүндө айтабыз. Биринчи реклама дедик, экинчи любой баага решение чыгаруу бир нерсе, анан электронду колдонуу. Кытайлардын сатуу стратегиялары, электрониканы колдонуу. Мындай айтканда сатуу, Wildberries эмелер баарын колдоносуздар. Анан эмне кылат? Ценасына маани бересиздер. Эгер кымбат болсо арзаныраак жери, арзаныраак поставщик, тиги заводдун артында завод, ушундай кетсеңиздер болот, эгер ценага иштейм десеңиздерчи. А так сөзсүз цена эмес, не кылсаңыздар өзгөчөлүк киргизсеңиздер болот. Мисалы, Максат Муктаров айтышыңыздар мүмкүн, Максат эми тренинг кымбат дешиңиздер мүмкүн, же наоборот арзан дешиңиздер мүмкүн. Айырмасы жок. Мен цена койдум, анан менин өзгөчөлүгүм бар. Менде адам жок болсо керек дүйнөдө. Менин могул жерде пальцымда эме бар, мисалы, ушундай адам же ушул жерде отурат, ушу ата-энеден төрөлгөн, мындай мен эле бармын. Менден башка адам жок. Максат Муктаров бир эле да, тарыхта да бир болгон келишти. Сиздер деле бир элесиздер. Ошон үчүн оригинальностьты карайсыздар. Не кыласыздар? Максат Муктаров макул, кымбат айтат экен же арзан айтат экен, айырмасы жок, билебиз. Сиздердин кайсыл жагы жагат? Итеги эле жылдызыбыз келишпесе, жылдызыбыз туш келбесе, хоть мен дүйнөнүн секреттерин айтат, не важно. Ал уже блок тосуп калат жылдыз. А эгер жылдыз келсе, мен жөн отуруп койдум, сүйлөп койдум, бир нерсени көрсөтүп койдум, жанагы жылдыз келишкен киши ала берет. Өткөндө бир консультация кылдым биякта. Бир кыргыз жигит бар, консультация кылдым. Айтып атам, эме кылдым, ага дейт, мындай дейт да, баягы сиздин мындай айткандарыңыздан дагы жөн эле кылган нерсеңиз көрүп уже болду. Мен вообще мотивация алдым дейт. Жөн эле анан көрсөттүм, кантип максат жазам, биякта отурам, мындай кылам, тигиндей кылам. Каяка зекет бериш керек, садака бериш керек, мындай кандай кылыш керек деп. Ошондой нерсени үйрөнөм өзүм, анан колдоном. Ошондой нерсе кылып аткан нерсени көрсөттүм. Бул жигит эмне болду? Ошо кылганыңыз эле мага уже канчалык эме болду деп, консультация болду деп акчасын төлөп кетет. Ушундай да, ошо сыяктуу. Ошого сиздер дагы мындай жөн отурбаңыздар. Интернетиңиздер бар, канча нерсе бар, ChatGPT бар, ушундай нерсе бар. Анан мен сиздерге жалпак тилде ушинтип бүт темаларды түшүндүрүп берем. Мисалчы, ошол темаларды түшүндүрүп берем. Кааласаңыздар, ошо автордук бизнес. Бизнесмен эмессиздерби? Неважно, сиздер катышыңыздар керек. Бизнесменсиздерби? Супер, сиздер катышыңыздар керек. Неге дегенде, эми биздин бизнесмен эмеспизби? Жок, сиздерге бизнесмен деген эмес, мышление түшүш керек биринчи. Бизнесмен көчөдөн бизнесмен болуп калат. Бизнесмен биринчи ой жүгүтүсү өзгөрөт. Сиздер да бизнесмен болгуңуздар келсе, мындай айтканда, суроолорго жооп беремби? Эмеде суроолорго жооп берем. Ошо автордук эмеде. Как раз онда башталып атат. Бүгүн жетишип калсаңыздар да болот. Номер калтырсаңыздар сиздерге качат. Мен дагы ошо именно бая кызыккандар чогултуп, мындай чөнтөгүңүзгө кыйынчылык эмес, жакшы эле цена, жакшы эле. Ошолор чогултуп бир эмени үйрөткүм келет да, мындай өнүккөндөрдү. Мен мировойго чыккам, Кытайда жашайм, Кытайдын рыногуна ичине кирейин деп атам. Кытайдан интеграция товар жөнүндө мындай. Ушундай адам менен жөн курукка кирип алгыңыз келсе, бир сөздөрдү мындай деп же суроо берип койсак да, пожалуйста, сулар эң жакшы возможность. А так токтоптур, бир күн көрүшөбүз да, Кытай, Кыргызстан келгенде макул көрүшөбүз, билбейм качан көрүшөбүз, бирок ошондой оңуздар ошо. Ошон үчүн
мындай белгилүү адамдар менен же ырчылар менен же бир коучтар менен же бир бизнесмендер менен бир причина табыңыз жолукканы. Ошонун секрет айтпам, ошонун бир причинасы жөн эле анын тренингине катышып коесуз же консультациясына алып коесуз, болду. Анан эмне болот? Связь кармап калдыңыз. Керектүү ключтөрдү колдонуңуз. Азыр мисалы менде Маргулан Каевичтин телефону бар. Мен любой убакта бирдемке сурасам жооп берет. Бирок мен сурабайм. Но контагы бар. Эгер крупный сделка мындай бир аябай керек болсо, менде контагы бар. Ага кантип жетем деп ойлонбойм. Ошо сыяктуу сиздер дагы определенный контакттарды алып коесуздар. Ошого номер калтырсаңыздар, сиздер тренингге кошуп коюп, тренингден бир единомышленниктер табасыздар. Мындай ачканда сиздерге окшогон аяктан да партнерлор чыгып калат. Анткени насаатчылыктагы бир канча киши чогуу партнер болуп иштеп кетишти. Өтө сонун. Анткени ал жерде единомышленниктер бар. Бирөөнүн акчасы бар, бирөөнүн бизнеси бар, бирөөнүн идеясы бар, бирөөнүн эмеси бар. Бирөөсү бирок жумушчу, жумуш издеп жүрөт, бирөө эмне кылат? Жумуш берет. Ошондой нерселерге бир себепчи болот. Мындай ачканда өнүгө турган адамдардын топтоло турган жери. Ошого сиздердин баарыңыздарды автордук илим бизнеске чакырам. Бул өтө себептүү, күчтүү нерсе болот. Сиздин жашооңузга бир сөзсүз пайдасы тиет. Дальше кеттик. Электрондук колдондук, мисалы психология жана маркетинг жана акциялар. Караңыздар, акциялар, мына группалык сатылым, могу Пингдоодо ошондой группалык да. Бирөө сиз ала бересиз, сиз билбейсиз, өзүм алам дейсиз, аяктан топтоп коюшат. Тик топтоп бир заводдон ашат, ошонун цена арзан. Ошондой эме колдонуңуз, психология, подарка колдонуңуз. Азыр мындай Таобаодо мындай да. Молодец, номер калыптыр, Гүлмира Абдивахапова. Азаматсыз кол чабуулар. Мындай кылайын да сиздерге. Ким телефон калтырса, ушундай салют атабыз дегенде. Мындай чыкканда караңыздар. Мындай мен Кытайдан товар алсам, анан мурдай карап койгондорду, мисалы бир товар алып өткөндө бир диван алдым, мындайчы комнатага биз жаңы үй көчтүк. Анан алсам, жанына мындай калып арзан эме кылып, эмени кошуп коюптур. Бирдемкен бай кетерде да буну кошуп ал деп ценаны 2 эсе түшүрүп коет. Атак издеп атканда кымбат болуп, мынтип ошондой сатуу стратегия өтүптүр да. Ага кошуп берет. Анан карасаң арзан экен деп алып коебуз. Мындай чыкканда бирдемке сатып алып атам мынаны сатып ал. Буну сатарда мынаны да кошуп алсаңыз, бул өзү 10 сом, 5 сомго берем десеңиз, буну да кошуп алып коет. Мына сатуу стратегия. Бул актуальный. Мен өзүм колдонтам. Кытайлардын именно азыр Таобаодо сатып аткан нерсесин көрүп өзүм колдондум. Алдым да ошо бир ваза алып койдум. Бүгүн стористи карасаңыздар, бир ваза бар эле. Өткөндө чыгып калдым, ваза эмес экен деп карасам, ана кичинеек ваза экен, бизде чоң ваза бар, мага кичинесинде алып коерен деп, итагеле арзан экен деп туруп, анда кошуп алып койдум да. Көрдүңүздөр, мындай бир нерсе сатып атат, чоң нерсе сатып алып атканыңызда, кичинеге жанына арзан нерсе кошуп койсо, буну өзүн алсаң да болот да, бирок чоң нерсенин жанына мындай арзан кылып кошуп койсо, бул уже жөн өтүп кетет да, мындай жөн шик атып кетет. Ошол сыяктуу сиздер да сатып атканда сатуу стратегиясы боюнча бир нерсени алды, ал кишиге дагы башка нерсени кошуп сатыңыздар, арзан кылып алып кое берет. Ойлоңуздар, кымбат бага айтсам, мисал айталы, сиз 40 миңге бирдемке алсаңыз, сизге 500 сомдук бирдемкени жөн эле сатып коет. Чүнкү эми 40 миңге алсаңыз 500 сом, анда кошуп коет, 40 миң 500 болот. Көрдүңүздөр, мындай чоң нерсе сатып атканда жанына сөз бирдемке кошуп сатасыздар. Бул кытайлардын стратегиясы. Жөн кетпесин. Мынаны да алып кет, буну мындай кыл. Мына как раз небереңизге алып кетиңиз болот. Коңшуңузда ойлобойсузбу, ал дагы бир эме кылсын да, деп туруп, ага да бир подарка алып коюңуз да, арзыбаган баада же бирок жакшы подарка болсо берип коюңуз. Ага да приятный, Базардан келди, коңшу мына сага подарка деп берип койду. Ал оюнда жок коңшуга подарка бере турган. Коңшуга подарка берген өтө жакшы нерсе. Бул диндеги нерсе. Көрдүңүзбү, аларга сатайын мындай эмес, алардын жашоосуну жашаганга сонун нерсе болот. Ошол сыяктуу. Эми дальше кеттик. Мындайча айтканда караңыздар, бизде азыр 3 тарифке бөлдүк: автордук илим, бизнести, базовый, премиум, анан VIP деген. Ошол өзүңүздүн бюджетиңизге жараша колдонсоңуз болот. Ушуга номер калтырсаңыздар, сиздерге байланышат. Дальше кеттик. Психологияны колдондук. Эми кардар менен бекем байланыш түзүү. Мына кардарлар менен, мисалы CRM мындай. Клиент Кытайлар мындай бир кардарын унутпайт, таштабайт. Анан уже дос болуп калдык, неважно, бизнес кылсак да дос болсок болду деп ушуга өтө маани берет. Китайский сатуу стратегия ушундай. Анан булар мындай нерсе бар. Кытайлар бир маселе 3 ужунда чечилет. Бир жолугушканда чечилет өзү. Макул чечилбей калды, экинчи жолугушат. Анда да 3-үчү жолго уже 3 ужунда чечилбесе, бул маселе вообще чечилбейт. Ал 3 ужун деген сөз, 3 встреча деген сөз аябай күчтүү нерсе сүйлөнөт. Үчөөндүн чечилсе, значит чечилбейт экен. Атак бир ужунда чечилет. Значит, адамдар кардарлары менен жүзмө-жүз, бетме-бет, чай үстүндө, аяка чакырат, бияка чакырат, тосуп алат, мындай кылат. Мындай ачканда кардарын өтө маани берет.
клиент король деген ошо Кытайда сезсеңиз болот. Жөн эле албасаңыз деле сразу ужунду алып бара берет, мындагылар мындай. Клиентиге аябай мындай, кандай десем, аябай маани беришет. Анткени ал акча алып келип атат. Бүгүн алып келбесе, эртең алып келет дейт да, мындай кылат, аябай сыйлай берет. Сиздер дагы клиентиңизге ошондой кыласыздар. Же иштесеңиздер, работодатель айлык берип атат да. Сиз бага ушунча айлык берип атасыз, аябай сонун, ошонун 12 жыл, 12 жыл эмне, 12 ай иштедим, же 2 жыл иштедим, ушунча эмеңизге, ушунча мен работа берген үчүн ушуга сизге ушундай эме кылып белек кылайын деп, мисалы 3 күн иштеп берейин, же мындай кылайын дедим деген сыяктуу нерселерди кыласыздарбы? Кылбасаңыздар, анда кылыңыздар. Анткени берген кол алган колдон үстүн. Сиздер рабочийсиздер, кантип бересиздер, акчам жок десе, работодательге бир күн бекер иштеп койсоңуздар, акча берген болосуздар. Bir video тартып ага 3 видео дегенде 4-нчү кошуп берсеңиздер, дыйканчысыңар алага акча берген болсо, анан ошол акчаңыздар келет. Байыш үчүн бирөөнү байытыш керек. Буну дагы техникалар көп эмелерди айтам тренингде. Дальше кеттик. Креативдүү жана интерактивдүү жарнама дейт. Креативдүү, интерактивдүү. Креативдүү деген аябай башкача. Кытайлар калсаңыз, бүт эле кытайлар таппаганы жок дейбиз го. Вот, алар ойлонуп, аны кылат, так кылат, анан сразу айыл пайдагыларда видео тап чыгарып атпайбы, анан деген сөздөр бар го, китайский видеолордо. Анан көрүңүз, ошолор мирде угулуп атат. Не? Анткени ал жерде сүйлөйт, андай кылбайт, тигиндей кылат, жөн эме менен кылып коет. Көрүңүздөр, ошон үчүн китайский стратегия продажадагы өтө күчтүү нерсе. Сиздер ошол нерсени үйрөнүп алсаңыздар, азыркы убакта Wildberries мировой эмеге көп жардамы тиет. Анан кытайлар ийкемдүү баа жана сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү. Мисалы, табарса, болбойт, келип эле кой, албай эле кой дебейт. Сүйлөшөлү, мындай кылайлы, тигиндей кылайлы, мынтип бир жоон табат. Баада мындай соодалашат. Болсо болду, болсо жок. Анан азыр кытайлар дагы аябай өнүккөн үчүн, акчалары көбөйгөн үчүн уже качество коюп кетти. Уже немецкий, европейский, американский дегендер Кытайдан чыгып атат. Неге? Анткени акча бар. Акча болсо дүйнөдө любой дизайнерди, любой инженерди сатып алып дагы айлыгын 3 эсе көп берем, бияк келесимиз, макул деп келе берет. Ал тегил иштеп атат. Тегилер акча бербей атат. Жок, мен Volvo'дан чыкпайм деп, жок, мен эме Porsche'дан чыкпайм дештеген жок. Карады дизайнер, мен карьерим чоңойду, кытайласа мындай. Могу зикерлерди, мен уккан боюнча, кулактан уктум, зикерлерди дизайн кылган, зикер деген машина билесиздер, дизайн кылган бывший Bentley'нин дизайнери экен. Bentley'нин дизайн кылган киши зикерди дизайн кылып атат. Эми ойлоңуздар, ошон үчүн зикерлер сонун чыгат. Ошон үчүн лишаңдар сонун чыгат. Неге? Анткени алар жасаган уже опытный нелер, европейстер, эми американцдар. Бирок азыр кытайлар өздөрү ошого өнүп кетти. Уже кытайлардын өздөрүнүн дизайнерлери күчтөнүп кетти. Анткени бир нерсеге аябай концентрация кылсаң, ошондон чыгасың. Мен деле максатымдар аябай англисче Москвада үйрөтөр, баягы Grammar News деген бир китеп бар. Grammar News Murphy деген. Ошонун ичинде каталар таап чыктым да, англисче. Ал англичанын киши, грамматиканы жазган киши. Мен аябай окуп ичине терең кирип кетсем, көрсө кээбирки жерде каталар бар экен. Мен катасын, мен кыргыз, анын катасын таап чыктым. Бул кандай болот дегенде, бир нерсеге аябай углублённый кирип кетсең, ошол жерде уже Кудай даже илхам берет экен да. Ошон үчүн коучингге мен аябай жакшы көрөм. Коучингге кирип кеткен мындай. Кээбирде көп нерсени интернеттен үйрөнөм, китептен үйрөнөм, тияктан үйрөнөм, бирөөдөн сурайм, мындай кылам, чатчиптен үйрөнөм, анан кийин дүйнөнү башкарган коучтар бар, ошол жактан чыккан адамдар. Алардан үйрөнөм да, анан кийин кээбирде мындай тың деп илхам келет да. Мындай кылса болот турбайбы? Ошон үчүн баягындай илимди аябай каалаганда Кудай берет. Каалабасаңыз бербейт. Бирок байлыкты мындай Кудай берип кое бериши мүмкүн да. Любой төрөлдү, бай кишинин үйүндө төрөлдү. Буну кайгы мындай эчтеке кылган жок да. Бирок илим бай кишинин ичинде үй бүлөсүндө төрөлсөң дагы бир тилди үйрөнүп чыкпайсың ал жактачы. Ошол сыяктуу, ошон үчүн илим алам десеңиздер, анда сиздер эмне кыласыздар? Анда үйрөнөсүздөр. Сиздер үйрөнгөндү каалап чечим чыгарганда гана Кудай насип кылат экен. Илимди ким кааласа берет экен Кудай, байлыкты Кудай каалагана берип коет экен. Ошого сиздер илим алам десеңиздер, анда өзүнөз келип калбайт экен, анда сөзсүз аласыздар. Дальше кеттик. Анан эң маанилүүсү мына. Мен азыр как раз берекелүү шопингде башта айтпадым, ошо логистика. Кытайлар логистиканы жана жеткирүүнү оптималдаштырган. Баягы один поезд, один путь деген бар Кытайларда. Мояктан Кытай турат, Европага, Америка го, бияктан Европага, анан Африкага, бияктан алып барат, Европага, Суданга кемеден алып барат, анан жогоруда. Биздин баягы Кытай-Кыргыз темир жол эмне үчүн курулуп атат дейсиз? Булар Кытайлар ушул жерден Кыргызстан мындай темир жол куруп, Казакстанды Абхазият этип, мындай кылып эки жактан, Казакстандан бар, Ылдыйдан кылып мындай жолдорду куруп атат. Бул өтө маанилүү нерсе. Анткени жолуң болсо ишиң жүрөт. Жолуң болсо ишиң жүрөт. Ошо сыяктуу. Жолуң болсо ишиң жүрөт, жолуң болбосо ишиң жүрөт. Жол деген эмне? Кытайлардын ичинде инфраструктура жолдорду биринчи маани берет.
поездар құрылып қалған. Қытайдың ішінде любой жерін азмаса мен тағыр алсам баяғы қанша 5000 километр алыста Қытай мен юг тасымай северден товар жөнелтеді. Мынтип картадан қарап мынтип келтіреді жолда чымынтыр. Көрдіңіздер, Қытайдың ішінде баяғы заказ берген, товар алдың, обратный возврат, тамақ жейсің, заказ бересің көп. Бұлар жөнден мындай. Аябай оңай нәрсе. Қонақтар келсе мен тик эме кыламын, алып келип берет, қонақтарға бір қойып чай ішіп қойып, кеше балдар келді мысалы, ошо сияқты. Айтор, сіздерге бүгінгі ақысыз сабақтың немесіне определен техникаларын айтып бердім Қытайлар жөнінде. Бірінші мен дедім, аябай рекламаны күшті қыласыздар, өзіңіздердің рекламаңыздар, рекламаға маңыз бересіздер. Адамдар сіздерді таныш керек. Мен түз эфирге шықпасам, мен телевидение шықпасам, мен біреумен партнер болса, мен мындай ырчылар менен связь болса, мен сіздердің көзіңіздерге мындай шығып қалсам, мені қаяқтан танисыздар. Түшүнүктүү болду. Ошон үчүн сиздер эмне кыласыздар? Сиздер мындай реклама кылып, мындай ешкандай адамдарга өзүңүздөрдү таанытасыздар да, ошо бүттү. Анан могу сата берет экенсиз реклама, сатпасаң эмне кылабыз? Сиз эмне кыласыз? Мындай сата берет экенсиз, анан сатты. Бирок сатканда жөнүндө сата бербей бирдемке кошумча бериңиз десе, элдер калат. Ошон үчүн бүгүнкү акысыз сабак сиздерге акысыз. Өзү акысыз деп айтпайм менчи, өзү мындай, бул акылуу, акысын Кудай төлөп койгон сиздер үчүн, ошондой деп айтам. Ошо рекламага аябай күчтүү маани бересиздер. Қытайлардың сатып бойынша, анан арзан баада, анан көлөмдүү киреше бар. Оптом дегенге өтөсүздөр. Кытайлардын эмеси ушундай. Анан электроника колдонот. Любой дүйнөдөгү электроника сатуу болсо, ичинде сөз Кытай бар. Кытай болбосо да Кытайдын товары бар. Бүттү. Мындай нерсени түшүнсөң. Электроника, мындай e-commerce, онлайн сатуу бул жерде сөзсүз Кытайдын бир колу бар ал жерде. Азыр Кытайлар Малайзияда, да башка ошо азиатский өлкөлөрдө ушундай сайттар чыгарган. Wildberriesке окшойт. Кытайлардыкы алча. Алар бияктан жүрүп атат, а бирөө тияка возможность кирип кетет, акчасын коротот. Кытайлар акча жөнүнө коротот, проблема жок. Ал жерден акча чыксын, будущийде болду. Алар узун мөөнөттүү болот. Анан как раз ошо автордук илим бизнесте дагы калсаңыздар, суроо жооп болсо, ошо Кытайлар кантип акча топтоо жөнүндө да бөлүшүп кетем ошол жактарда. Бүгүнкү бирок темабыз Кытайлардын сатуу стратегиялары болгон үчүн ушуну айтып атам. Анткени Кытайлар кантип акча топтойт, улар кандай эме кылат, кантип үй алат, эме кылат, ошол жөнүндө айтып берем. Ал ошо автордук илим бизнести айтып берейин. Анткени темага жараша. Бүгүнкү акысыз сабагым темасы Кытайлардын сатуу стратегиясы. Эмне дедик? Реклама күчтүү дедик. Арзан ба, анан массовый саткан кылат. Эмне кылды? Электрониканы колдонот. TikTok, Goodbye, Wildberries. Азыр Wildberries'in içinde de kança Kıtay var уже. Taobao, Pinduoduo, ошо Taobao, Pinduoduo, JD.com ошо окшон сайттар уже вообще көп. Bundan başka saytlar da var. Shein деген сайт бар, дагы эме бар, ушундай көп сайттар бар. Мында ар нерсенин өзүнүн эмеси бар. WeChat'ın içinde magazinler var. WeChat деген бар, WhatsApp китайский эме. Андан кийин психологияны колдонот, маркетингде акцияларды колдонот, бекер берет, эме кылат. Кардарлар менен бекем байланышта болот. Мындай жакшы кардарды уже өтө маани берет да, дос деп калат да ошочо. Анан креативдүү жана интерактивдүү жарнама кылат, мындай оюндар менен, анан кызык нерсе элде бар. Эмесин көрсөм, бирөө жазып атат, тему деп жазды, ошо темуну кече балдар айтты, мен билбейт экенмин тему. Значит, Кыргызстанга тему кириптир да, мындайчы. Тему кириптир, значит, эгер тему бир Кытайдын, крупныйраак Кытайдын болсо, уже болду. Кыргызстанды тему жабат уже. Булар мындай китайский бизнес, бул бешеный бизнес да. Ошого сиздер да ошону эме алсаңыздар. Анан ийкемдүү баа деген мындай гибкий баа. Болбойт деп отурбайт. Бир жак кара, мына керек болсо бунусу бар. Керек жок болсо муну алып эле коелу дейт. Макул алып эле кой, мага кереги жок. Жөнүнө ушул түз эле болсун, буяка кошумча кереги жок десе, алып койсоң болду. Цена түштү, анда болду, жакшы экен деп бере берет. Аны койбойт. Мисалчы, ошондой ар бир баага ошондой эме кылат. Андан кийинкиси логистика. Мына логистика эме кылат. Логистиканы маани берет. Мен дагы берекелүү шопунда логистика өзүмдүкү болгон үчүн, бирөөлөр менен совместно иштеген үчүн аякта косяк болсо, менде да косяк болот экен. Ошон үчүн азыр логистиканы өзүм чечмейинче, өзүм баягында именно жакшы иштеген бирөөнү тапмайынча, берекелүү шопинг азыр паузада турат, токтоп турат, буюрса ал дагы ачылат. Ошентип сиздерге айта турган акысыз тренингди өтүп бүттүм. Эми суроо жооп өтөлү. Ошол убакта номер калтырсаңыздар, мен сиздерге мындай салют берип мындай эме кылам. Ошол убакта сиздерге менин консультант менеджерлери мындай айтканда сиздердин кандай десем, сиздердин илим алуудагы консультантыңыздар болот. Ошо бир менеджеримди кармаңыздар дагы, ошонун максаттары эмне кылып атат, кандай товар бар экен, не сатат экен, тренингдер кандай, азыр новинкалар эмнелер чыгыптыр, ошону кармай эле болсоңуз, анткени баарыңыздар мага суроо берсеңиздер, мен бир эле адам, өзүм ишим бар, бала чакам бар, башка иштерим бар, бизнесим бар, мен кыла албайм. Ошо мага байланышка чыгыш үчүн менин консультанттардын бирөөсүн кармайсыздар да, ошону кармап жүрө бересиздер. Бирден көрсө ошону сурай бересиздер. Максаттар эмне кылып атат, аякта эмне иштер болуп атат дегендейчи.
ошого сөзсүз менин бир консультантым кармайсыздар. Азыр номер калтырсаңыздар силерге байланышат. Ушуну менен бүгүнкү акысыз тренингдин аягына чыкты. Мен сиздердин суроолоруңуздарга эми жооп берем. Акысыз курс дедиби дейт. Акысыз курс, мына азыр силерге акысыз курс болду. Мындай деген нерсе бар. Бирөөгө акысыз берсең да түшүнбөйт. Баглабайт дегенде. Мындай биринчи только акысыз бизде бир американ досум бар да. Whatever is free is for me дейт да. Не бесплатный өзү меники кана деп. Мына арзан оокатын сутат. Арзан оокун суу ушунчалык болот. Ушул сабакты окуш үчүн деле акчалуулар керекпи дейт. Жок, акчалуулар кереги жок. Караңыздар, баардык менин сабактарыма киргиш келгендер акчаңыздар болсо дагы, бизнес кылсаңыздар да, кылбасаңыздар деле кире бериңиздер. Мен убагында бизнес кылбайт элем. Мен убагында бирок ушуларды үйрөнгөнмүн. Андан кийин бизнес кыла алдым. Эгер сиздер дагы азыр токтоп туруп акчам болсун, андан кийин акчаңыз болбойт да кантип бизнес кыласыз? Бизнес кылгандардын биринчи акчасы болгонбу? Баардык бизнесмендер сураңыз. 0 акча менен кирген. 0 акча. Бир жерде үйрөнгөн, биринчи эме кылган, аны тапкан, бизнес кылган. Мен силерге даже акчасыз кандай кылса бир-эки варианттар айтып берем. Кантип акчасыз мындай бизнес кылсаңыздар болот. Бирок кылышыңыздар керек да. Кепке боло эле деп жатып алса анда болбойт, конечно. Бизнес курска Алматы, Кытайдан товардан бардам жардам бересиздер вайфи салган дейт. Биз огон биз бияка келгендерге жардам беребиз, товар салганга. Кытайдан товар салабыз. Номер калтырыңыздар менеджерге. Биз кандай үсө көртөбүз? Азыр команданын ичинде Кенчем да кошулуп калды. Анан биздин дагы бир эжелер бар, биякта эме бар, команда бар. Бияктан Кытайдан баягы Дордой, Кара суу, Wildberries, любой жаныңыздарга товар алып жөнөтө алабыз. Бизде проблема жок. Бирок сиздер конкретно билишиңиздер керек. Кепке алат, муну кылсамбы, тигини кылсамбы, биз жардам бере албайбыз. Аны кыласың, муну кыласың, бул старттар, бул идеяңызды ойлонтасыз, бирок идеяңызга бизди кошпоңуз. Биз эмнеңизге кошулабыз, сиз Кытайдан товарыңызды жиберебиз, услугаңызды алабыз, бүттү. Атак отуруп эмне кылсам, эмне болот, тигине кылсам, аны өзүңүз ойлоңуз. Биз андай ойлор бизде да канча көп. Аны ар ким өзү ойлосун. Акчасы жок, кантип бизнес кылса болот? Акчасы жок, ошо бизнес эмеге катышыңыз, бизнес кылганда айтып берем. Мындай кылыңыз, тигиндей кылыңыз деп айтып берем. Акчасы жок болсо да. Караңыздар, бир мисал катары айтайын, мисалчы. Мындай нерсе бар. Жөн Бишкекте отурасыз. Сиздин инстаграмыңыз бар, товарыңыз жок, акчаңыз да жок. Дордойго барасыз, кийимдер кайсы кийим саткан калсаңыз, сиздин муну саткым келди, онлайн сатам. Анан сизден сурап турган WhatsApp-ын кошосуз да, видеосун тартып туруп кетесиз дагы, Instagram коюп сатабыз. Канчадан? Ушунчадан. Анан алам десе, ушунча акча дейсиз. Акчасын которот, сиз акчасын аласыз да, барып Дордойдон алып туруп, тиге доставка кылып берет. Же жанагы эжеге М-банкка которосуз дагы айтасыз, мына ушул адреске жөнөтө бересизби дейсиз. Анан алып туруп, такси коюп, же жөнөтө берет. Даже сиз барбайсыз аяка. Мына бул жерде бир тиын акча коюп аткан жоксуз. Ушуга окшогон көп нерсе бар. Эми айтөркө баягы билбегендер жөнү акча болсо бизнес болот, бир нерсе акчага такалат дегендер бизнесмен эмес, бизнесмен боло албайт дагы. Ошон үчүн сиздер бизнесмендин түшүнүгүн үйрөнүңүздөр. Бир, акча айлыкты ташта, бизнеске башта эмес, айлыкчылык менталитетти, түшүнүктү чыгасыздар. Атак айлыктан чыгып кетип, акчаңыз да жок, бизнес эчтеке андай эмес. Айлыкчылык менталитетинен чыгасыз. Мындай чыкканда акча сизге айына келбейт, акча сизге күнүгө келиши мүмкүн, же 6 айда, же 3 айда келиши мүмкүн, 2 айда келиши мүмкүн. Мындай акчанын суммасы менен ошол түшүнүк менен иштейсиздер, ошол сыяктуу. Ошол Кытайдан не дейт? Эмине Арман экенин хит болуп жаткан сиздер билесиздер да. Мына Гүлмира айым ушундай бир ошибка кылат. Мындай ошибка бар да. Кытайда не болду хит, ошону жибер, андай нерсе болбойт. Кытайдагы любой хит Кыргызстанда иштебейт. Кыргызстанда иштесе 2 жылдан кийин иштейт. Ошону билип коюңуздар. Биз биякта хит деп туруп Россияга жүрсө Россия өтпөй коет. Биринчи Америкага да хит болот. Аны Америкадан 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин Кыргызстан келет. Кытайдан же Россияга барат. Ошондой. Аякта эмне хит болуп атат, буну жөнөт, андай нерсе жок. Бирок эмелер бар, блогерлер, мына хит болуп атат, Кытайда мындай деп туруп өзүнүн товарын хит кылып сата берет. Жаңыраак бир необычный товар чыксачы. Андай хит деген андай нерсе болот. Хит деген өзүнүн жеринде болот да. А кээбирде болбой да калышы мүмкүн. Мисалы биз Кытайда аябай хит болуп аткан нерсени 30 000 доллар коюп туруп Россияга жөнөттүк, тик өтпөй калды. Германияга жөнөттүк, тик өтпөй калды. Мен 60 000 долларга ушундай биякта хит болуп атат, тиякта да болот деген нерсем өтпөй калган. Ошон үчүн мен ал нерсеге кирбейм. Хитти өзүңүздөр табыңыздар. Бирок мындай да, сиздер мага аяктан кандай товар десеңиз, биякта товарлар океан, түрлөрү түрлүү, миллион. Могул жерде менин офисимдин жанында выставка болот. Күнүгө болсо да ар айда бир выставка болуп жүрөт. Кантон выставка болот. Биз уже кирбейбиз ичиге. Эмнеге киребиз? Кайсы иш менен иш кылам? Агер сиздер мынаны сурасаңыздар, мен ошол үчүн ошого кирип таап чыгам. Атак сиздер аяктан эмне товар бар экен? Мындай дейсиздер да, мисалы.
чөлдө отурасыздар, маякта кумдар канча штук экен деп коесуздар да. Даже мындай мынаны канча экен, ушуну бир утан алып ушунда канча кум песок бар экен деп аткан сыяктуу болот. Андай нерсе болбойт. Биз түшүнбөйбүз. Биякта товардын ичинде батып кеткенбиз. Маякта товарлар биздин эмелер турат толтурачы, образецтер алып келе, буну алып келе, муну алып келе. Мен кайсынысын керем? Вообще мындай. Ошон үчүн ким өзүнүн сферасында ишсе, ошо конкретно билет. Мисалы бизге келген клиент, мен мужской менен иштейм дедим, мындай кылам дедим, конкретно билет. Молодец дедик, алдык дагы аяк алып барабыз, тура базарга, ал өзүң тандады. Базардын ичинде дагы ичинде бир жерин тандайт да. Болсо экен, базар чоң экен мындай. Баарды келди, Кытайдан таап алсам мындай экен, мына көрсө аныгыз көрдү. Эчтеке саткан жок. Эмне кылды? Аяк бияк тегерен кетип калды. Ким иштеп атат? Бир клиенти бар, ушу короче, шорт сатам дейт, шортуну мындай дейт, ошону так ошо точно адреске барат да, шортуну алып кетет. Ушулар бизнес кылат. Атеге Кытайдан муну ал. Мына любойно мына сатып аласыздарбы, сатып албайсызбы? Сатып албайсыздар. Түшүнүңүзбү? Мына сатып аласыздарбы, сатып албайсыздар. Мисалы дагы бирден мына толтура эмелерибиз бар, мисалчы. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн сатканыңызды өзүңүз билиңиз. Ата мага келип алып не сатайын агай десеңиздер, мен буну сат, любойно айтып коерм, эчтеке сатылбайт. Ошон үчүн өзүңүздүн сатканыңызды өзүңүз карайсыз. Ошол кишилерге жардам бере алабыз. Анан мындай кылайын деп отурдум эле, тигиндей кылам. Мен аякта жашабайм, Москвада жашабайм, айылыңызда жашабайм. Аякта тренд кандай, хоть мындай жакшы болсо элдер албашы мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүз табасыз. А бирок Кытайдан мен ошо тапкан нерсеңизди же болек болсо ошону жасап сатам десеңиз, ошолорго жардам бере алам. Бирок анда эле кичинекей акча менен болуп, мындай жакшыраак бир объемыңыз болуш керек, ошол кылам. А так базардагы любой нерсени жөндөтө бересиз. Базарда не кааласаңыз. Андан сырткары өзүм да товар издеп сатып атам эле, ошо карго проблема болду. Өзүм тандаган товарларды дагы эме кылып, ошону дагы жакында дагы улантабыз буюрса. Анда эмесе номер калтырсаңыздар, сиздерге ушу бизнес боюнча, акча сабаттуулук боюнча, мисал караңыздар, акчаңыздар болот бир убактарда, особенно бизнес кандар. Анан бизнес кылып атканда акча түшкөндө жакшы убактар. Анан акча жок болгондо, бизнес болбой калганда, вообще акчаңыз жок калганда эмне кыласыз? Ошол нерсени да билиш керек. Менде ар нерсе болгон. Акча вообще күнүгө акча келип атат, заказ келип атат, монто акчалар навалым болуп атат. Бир болду вообще жок. 3 ай, 5 ай соода жок. Чөнтөктөн жейсиң, монда. Ошондо эле эмне кылыш керек? Түшүндүңүздөр, бул жерде бир эле акча табыш эмес. Акча тапкан бир жөн, акчадан кийин эмне кылат? Акча жок болгондо эмне кылыш керек? Кантип выживать этиш керек? Эмне кылыш керек? Кайсыга маани бериш керек? Эмне приоритет? Каяка акча коюш керек? Акча болгондо сразу эмне кылыш керек? Ошолордун баары өзүнчө бир жашоо. Ошону автордук илим бизнесте сиздерге үйрөтөм. Ошого сөзсүз номер калтырсаңыздар, бул жерде эки каныша менен анан не дейт? Асел Табалдиева экөө номер калтырыптыр. Сиздерге салют мындай. Акча жок болсо эмне кылыш керек? Акча жок болсо, биринчи акча жок болсо эмне кылыш керек деген нерседен чыгыш керек. Акча жок деп акчаңыз бар. Акчаңыз кандай бар? Мисалы мен сүйлөп атам, менде вообще акча жок азыр. Туура мисалы айттым, бирок сүйлөп атам. Сиздерге бир нерсе кызыктырам. Значит, мен бир какой-то коучинг нерсем бар, жөндөм бар, ошону акчага ала турган киши бар. Сизде кол бутуңуз бар, туурабы? Мисалы бир жерге бир нерсе кыла аласыз. Ошонуңузду акчага айландырасыз. Биринчи ошондой нерсе менен үйрөнөсүз да. Вообще акчасы жок да, ушундай. Ассаламу алейкум Өзбекстан дейт. Алейкум салам Хайриддинов. Хош келипсиз. Кандайсыз? Менин Өзбекстанда подписчиктерим бар. Аларды да сыйлайм. Ассаламу алейкум акажандар. Өзбекстандык туугандар. Ошо сиздер дагы ошого акчаңыздар жок болсо эмне кыласыздар? Биринчи акчалар каяктан табыш керек? Бизнес эмне, инвестиция эмне деген өзү жалпак тилде түшүндүрүп бересизби? Мага бир түшүнүк керек болуп атат дегендер болсо, автордук илим бизнеске катышыңыздар. Менде $300,000 бар, баштан аламынбы дейби? Менде $300,000 бар, баштан аламынбы? Не деген баштан аламынбы деген? $300,000 бар деген, баштан аламын деген түшүнбөй калдым, Гүлмирайым. Эч нерсе колунан келбегендерчи дейт. Эч нерсе колунан келбегендер деген нерсе жок. Адам баласы бар. Турасыз, отурасыз, сүйлөй аласыз, бирдемкени көтөрө аласыз, аяка барып кое аласыз. Ошондой эч нерсе колунан келбегенден жөн ойдон, мен колумдан эчтеке келбейт. Жок, мындай адамсызбы? Мында отурасыз, турасыз, ошолорду сүйлөшөм ошондой. Менде $3,000 бар, баштай алам. Баштай аласыз, $3,000 супер баштаса болот. Канча сом дейт. Номер калтырыңыздар, могул жерде сомуну бүт деталын түшүндүрүп берет. Ошолдо жана жакшыраак болот. Же мынтип айтайын. 3 вариантка бөлдүк. База 2000, мындай айтканда, анан премиум канча эле? 3000, анан
VIP деген бар 5.000 сомдук. Бул көп акча эмес. Мындай бизнес информацияларга, мындай бизнес тренингдерге бул аз эле акча. Ошого эме кылсаңыздар болот. Номер калтырсаңыздар да айтат, ошо сыяктуу. Баштай алат деп айттым го. 3.000 сом бар, 3.000 долларым бар дейт, бизнес башса болот. Бизнести акчасы жок деле баштасаңыз болот. Просто жолун билбейсиздер, ошо. Сиздер мынтип үйрөнүп алыңыз да, акча жок, анда бизнес болобу, акчаң болсо, ана бизнес кыласың да деген ал туура эмес нерсе. Бизнес ой жүгүртүү менен болот. Бизнес түшүнүк менен болот. Бизнес связдар менен болот. Бизнес комбинациялар менен болот. Бизнес бир нерсени ойлонуп, буга жетип, муну сүйлөп, буга муну сүйлөп, ошол бизнес болот. Акча менен болот бизнестер мындай болот. Акчам бар, не бизнес кылайын? Мына вообще түшүнүгү жок. Шак салат, акчасы жок. Мындай болот, так. Ошон үчүн бизнесте акчасы жок башташ керек. Акчаңыз болсо да бияк коюп туруп, биринчи бир ишке кетип, ошол жерде карап туруп, ошону башташ керек. Биз чувство мындай бир сезим болуш керек да, чувствительность болуш керек. Эгер чувствительность жок болсо, теоретически эмне акча салсаң, буяк алып мындай сатсаң болду. Мындай саткан жөн айтып коюп атасыз. Мындай саткандын канча эмелер бар. Ошолорду үйрөнүшүңүз керек. Ошолорго туруштук бере алышыңыз керек, ошо сыяктуу. Ошого автордук илим бизнес тууралуу маалыматтарды айтып бердим, Кытайдын сатуу стратегияларын да айтып бердим. Ошого сиздерге дагы бүгүн ушуну менен ак сабак аяктады. Сиздерге 5 мүнөт берем. Номер калтырсаңыздар жазып каласыздар. Калтырбасаңыздар да проблема жок. Жашооңуздар жакшы улана берсин, бактылуу ийгиликтүү боло бериңиздер. Эч кандай эме жок. Бирок биз менен максаттар менен чогуу, анын түшүнүктөрү менен мировой уровеньге чыгам дегендер, бир бизнес түшүнүк алам деген, же бизнеси барлар бизнесимди чоңойтом дегендер, же вообще крупный бизнес болушу мүмкүн ал жерде. Там стройкада иштеш мүмкүн, аябай көп заводу болушу мүмкүн, фабрикасы болушу мүмкүн. Алар деле кошулуп, именно Кытайга доступ чыгарат да. Ошо кытайлар кандай кылып атат, заводдордун кайсысын оптимизация кылып бер дегендечи. Ошолор да келсе болот. Ошого номер калтырсаңыз болот, 5 мүнөт берем. Ошо курс тууралуу маалымат үчүн ошо номер калтырыңыздар. Ошон үчүн айымдар жана мырзалар, сиздер менен болгон мен Мақсат Мухтаров, Элара коуч, бизнесмен, инвестор. Ушул убакка чейин көптөгөн кишилер менен иштешип келдим. Бизнес саатында, үй бүлөлүк жаатында ар түрдүү тренингдерим бар. Бирок азыр актуальный бир тренинг бар. Автордук илим бизнес, ошо бизнес боюнча көп сурагандар болду. Анан бизнестин биринчисин өткөргөнбүз, ошол группа аябай кызыгышты. Экинчини өткөрөсүзбү деди, макул деп туруп ошондо экинчини ачып атабыз. Кызыгуу көп болду. Элдер бизнес кылбаган элдер бизнес түшүнүктөрү болду. Ошого сиздерге бир жардам болушу мүмкүн. Жардам болуп деп жылдызыбыз келишсе, бир нерсе үйрөнө алам, максаттарды устат катары алам, андан үйрөнөм деген чувствоңуздар болсо, анда кошулсаңыздар аябай сонун жыйынтыктар болот. Ага чейин көрдүм канча жыйынтыктарды. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы 2 мүнөтүңүз калды. 2 мүнөттүн ичинде 3 мүнөтүңүз калды. Номер калтырсаңыздар болот. Номер калтыргандар ошого жетишип калды. Мен кандайсам көптөгөн нерсени бөлүшөм. Мен мындай дыйканчылык көп кылам да эчкандай. Берген акчаңыздардан көбүрөөк берем. Анткени берген акчасынан көбүрөөк берсеңиз, ошо излишка байлык болуп эсептелет адамга, ошентип кайтат дүйнөдө. Мен да сиздерге азыр акысыз берип атам, түшүнүктөрдү, эмелерди акысыз берип атам. Буну алып колдонсоңуздар болот. Бирок акысыз уккандар, ушундай экен да деп өтүп кетип атат. Көрдүңүзбү? Буну тренингге катышып уксаңыздар, кылыш керек дейсиздер, ушул сыяктуу да. Ошон үчүн акысыздын да өзүнүн бир түшүнүктөрү болот, анан акыллуулардын да өзүнүн түшүнүгү болот, анан VIP'лерге өзгөчө болот, партнердики андан башкача болот дегенде, ошон үчүн көп. Могул жерде Бурул Момукеева жана Жазгүл айым эме берди, номер калтырды сиздерге, мындай салют. Ошого өтө ассаламу алейкум, кандайсыз агай, мен бирге катышкам дейт. Ошо бирге катышсаңыз анын улантысы болот, эки катышсаңыз да болот, анипайым. Осулай, мына Газелла деген да номер калтырды. Сиздерге салют, мындай азаматсыздар. Башка сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Кандайсыздар? Жакшымы, рахмат дейт. Айда айымга салют. Башка болсо катышам дейт. Башкалар да ошо эмеге консультацияга жазсаңыздар эме болот. Ошол кыскачасы ушинтип бүгүнкү акысыз сабагыбызды түз эфирибиз аягына чыктык. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жашооңуздарды уланта бериңиздер. Сонун ийгиликтүү жашаңыздар, бизнестерди кылыңыздар, акчалар табыңыздар, дүйнөнү кыдырыңыздар, буюрса бала чакаңыздарга кенен жедириңиздер. Ырыскы Кудайдыкы чоң. Ырыскыны сураганды үйрөнөлү, бизнес кылганды үйрөнөлү, акча тапканды үйрөнөлү, жакшы жашаганды үйрөнөлү, дүйнөнү тааныйлы, башка адамдар менен партнер бололу. Ширин айымга дагы мындай эме телефон калтырды, азаматсыз. Ошону менен баарыңыздарга ийгилик каалайм.
Жакшы туруңуздар, сиздерди жакшы көрөм баарыңыздарды. Эч кимге бир эч кандай критикам жок. Бул жерде мен мугалим катары, тренинг катары, бизнесмен катары, коуч катары, инвестор катары айта турган нерселеримди сиздерге керектүү нерсени жакшы сөз менен мындай урушуп айтып коюшум мүмкүн. Атайкы мен сизди урушайын деген эч кандай бир акым жок, эмем жок. Баары сиздердин өзүңүздөрдүн жашооңуздар, менин эч эмеңиздер жок. Азаматсыздар, бактылуу болуңуздар. Бизде көптөгөн тренинг бар. Жашоону ар тараптуу өнүктүрүп кетип атабыз. Жеке өнүгүү, үй бүлөлүк бакыт, бизнес, коомдук орду. Менин ученияларым ушу 4 тармакта болот. Баарын бир алып кетишке болот. Ошонун ичинде азыр бизнес боюнча болуп атат. Ошо бизнеске катышып жетишип калыңыздар. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Жакшы туруңуздар. Сиздер менен болгон мен Максат Муктаров, Эл Ара коуч, бизнесмен, инвестор.